Үмүталиев Эмиль Сатарович. Балдарыбызды адамгерчиликке үйрөтпөй калдык окшойт. Өзүмдүн көп кемчиликтерим баарын көрө алдым да. Бизге багынгандар башка дагы бирөөгө багына берет. Кыз кишини жөнөткөндөн көбү коркушат. Чектейбиз, сурттойбуз, камайбыз, элге көрсөтпөйбүз, туугандарыбыздан дагы жашырабыз. Биз ошондо ата эне катары балдарыбызга кайсы жакшы жөрөлгөлөрүн алсак болот? Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү биздин коногубуз өзү улуу эски муундун тарбиясын көрүп чоңойгон, бирок жаңыча көз караштагы инсан, коомдук ишмер жана белгилүү ишкер Үмүталиев Эмиль Сатарович. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эң алгачкы эле биздин сурообуз мындай болот. Сиз көптөн бери соц тармактарда фамилияңызды өзгөртүптүрсүз. Анан биздин кыргыздардын фамилиясы деги кандай болуш керек деген ойдо сизде суроо болот да. Сизде азыр Эмиль Үмөт деп койтусуз. Ошондо дагы Үмөталы дегенде да кыскартып атасыз да, чоң атаңыздын атынчы. Биз балдарыбызга ошондо кандай фамилия беришибиз керек, кыргыздар? Рахмат. Кээ бирөөнө мүмкүн таң калыштуу болушу мүмкүн. Отчествомду алып таштаганыма атымдан Эмиль Сатарович дедирбей, Эмиль эле дедирип, анан Үмүталиев болуп, мен 1990-жылдардан баштагам, эң биринчилерден болуп. Буга себеп эки нерсе болду. Биринчиден, мен аябай жаш кезимен, студент кезимен, 20 чактагы кезимен активист болуп, жетекчилерден болуп, мындай эл арасында көп иштерди аткарып калгандыктан, мени ошол кезден эле Эмиль Сатарович деп атаган учурлар болгон да. Ошондой кызматтарда иштедим. Анан ал кызматтардын эрежеси ошондой эле. Баары тең биринчиден орусча, экинчиден иерархияны колдоп, ылдыйкылар өйдөңкүлөрдү сөзсүз түрдө баягы эмесин белгилеп, статусун отчество аркылуу белгилеп, ошондой бир вертикаль түзүлгөн болчу да. Мен 90-жылдары баш тарткым келип, мени мындан ары Эмиль эле дей бергиле, Эмиль деп атагыла. Сиз десеңер сиз дегиле. Калганын баары жумуш жүзүндө билинип эле калат, урматыңар барбы, жокпу, татыктуумбу, татыктуу эмесминби. Бирок Сатарович деп жалган атты койбой эле койгулачы деп. Себеп эки, бул орусчалаштыруунун ыкмасы болгон, отчестводагы Сатарович деп, анан Үмүталиев деп дагы. Экинчиден, ошол мурдакы коммунисттик бюрократиянын иерархиясын тастыктаган бир белгилердин бири эле, ошого багынуу жолдорунун бири эле. Эгерде бүгүн байкасаңыз, бүгүн деле отчествосын жакшы көргөндөр, бул көбүнчө ошо бюрократияда иштегендер, мындай ошол иерархияны колдонгусу келгендер, багынып же багындырып, мындай башкача иштин маңызын таанып, башкача мамиле түзгүсү келгендер, алар ага деле көңүл бурбайт. Андай сөздөр көп, агай дейби, байке дейби, урматтуу дейби, сиз дейби, мырза дейби, айым дейби, иши кылып ыкмалар көп да, урмат көрсөтүш үчүн. Сөзсүз түрдө ал баягы илгерки вертикалдын иерархиянын гана белгисине карманыштын кереги жок. Анан эң негизгиси, бул биз аттарыбызды толук жоготкон эмеспиз, бирок ошол кезде деле менин апам Салкын аты болчу, бирок орустар аны эми биз сени Соня деп эле атай беребиз деп орусчалаштырып көндүрүп келатышкан да. Ошо орустардын арасында иштегендерди көбүнчө аттарын мындай сүрүп, өздөрүн башкача атап эле, анан кээ бирөөнү төрөлгөндө эле ошо алардын аты менен атап, Мария деген мисалы ат, ал эл аралык европалык ат, бирок көбүнчө орустун аты деп таанылчу. Ошентип аттарды да алмаштырып келаткан. Биздин туугандарыбыз түндүктө көздөй Туа Бурата Хакас Алтайлар, алардын өйдө жактагы өзгөчө сахалар, алар аттарын да унуткан, аттарын эмес, казыр аттарын окусак, биз алардын жүзү, өңү жана теги ким экенин билбей калабыз, анткени бүт баары орусча аталган. Алардын аталарынын аттары унутулган, чоң аталарынын аттары унутулган. Ошого биз сүрүлүп жакындап келатыптырбыз. Ушул аякчалары менен Ев Ова болуп, же болбосо Ич Евна болуп.
Ушул эки себептен мен биринчиден баягы эгемендикти эңсеп, эркиндикти каалап, анан өзүбүздүн наркыбызды эстеш үчүн жана өзүбүзгө ээ болуш үчүн, анан эң негизгиси ошол кезде биз коммунисттик режимдин коррупциялашканын, баягы ал кезде привилегия деген сөз болчу, ошо теңсиздик, анан элге кайдыгерлик мамиленин системасынан алысташ үчүн ошо биринчиден ошо аттардан да баштаганбыз. Эми көп жыл өтүп келип, азыр эми өзүмдүн эркиндигим бар жерлерден документтерди өзгөртө албайм. Умет Алиев бойдон эле калды. Бирок умет деген себебим ал Евти гана алып таштабай, Алини да алып таштаптырсыз деп көңүл бурганыңыз. Эми мындай да, негизгиси бул прагматикалык. Канчалык ат кыска болсо, ошончолук эл аралык мамиледе, соодада жана чек араларды өткөндө жеңилирээк болот. Узун аттар кыйнайт да, башка жерлерде эгерде көп кыдырсак, ал жерден биздин атыбызды атап чыккыча, окуп чыккыча, жазып чыккыча көп убара болот экен. Ошон үчүн прагматикалык жолду тез көп соодан өткөзүш үчүн ат так окулуп, кыска болуп, анан жеңил таанылыш керек да. Болгондо дагы эл аралык тамга менен, латын тамгасы менен бүт жер жүзүндө ошону менен жеңил соода жүргүзсө болот. Себеп тиги Ев бул орусчалыштыруу, Али дагы бир арабчалыштыруу болгон. Түп тамырынан илгерки атабыздын сөздөрүнөн үмөт эле болуш керек. Аделе эл аралык жуурулушуунун негизинен келген сөздөрдөндүр, бирок көбүнчө кыргызча деп таанылат. Үмүт, ошол анан кыскалыгы жагат, жеңилдиги. Бирок рахмат бул сөзүңүзгө. Анткени дале түшүнбөгөндөр бар, дале колдобогондор бар, дале кээде айтышкысы келгендер бар. Кече менин Facebook'та бир постумдун астында орус тили жаман көрө бересиңер деп эле ошол биздин кыргыз улуттук бир жолубузга, нугубузга түшүү аракеттердин бирин талкуулап кеттик окшойт. Анан кээ бирөөлөр кадимкидей эле биз өзүбүзгө бурулуп, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды изденгенибизди башка бирөөнү жаман көрөсүңөр деген сөзгө бургусу келет да, мындай сөзгө жыгыпчы. Рахмат сизге. Ал ошол сиздин катталуучуңуз Facebook'та сурап атпайсызбы? Бирөөңүттө мындай караганда, сиздин жазган, бөлүшкөн публикацияны караганда, бизде соц тармактарда экиге бөлүнүп кетет, батысчыл, анан орускул болупчу. Сиздики мындай даана эле көрүнүп турат, орустарды көп жактыра бербегениңиз да. Эми бул жөнүндө азыр бул тема жөнүндө кайрылгыбыз келбейт. Ушуга улай бир суроо бергим келет да. Бизде Бишкекте азыр мектептер көбөйүп кетти. Ар кандай багытта түрктөрдүн мектеби, америкалыктардын мектептери, азыр орустардын Ломоносов деп мектептери чыгып атат. Сиз өзүңүз дагы бир мектептин тең негиздөөчүсү катары эмне үчүн ошол багытты тандап алдыңыз деп суроо бергибиз келет да. Сиздики азыркы мектебиңиз Бишкектик эл аралык мектеп болот да? Ол бир четинен жеңил маселе, бирок биз үчүн, орус тилдүүлөрүнүн тегерегиндегилер үчүн абдан оор маселе да. Биз кыргыз тилде сүйлөгөндөр деле акыркы 150 жылдан бери ак падышанын баскынчылыгынын астында колонияга айланганбыз, ошону моюнга албай жүрөбүз. Бирок моюнга алсак мүмкүн чыгууга жолубуз тагыраак, тезирээк, кыскараак болуп калышы мүмкүн. Ошол көз каранды болуп калган мезгилден баштап биз тилибизди толук жоготпосок дагы борборубуздагы жашагандарыбызды киргизге айландырып алганбыз да. Кыргыз болбой киргиз болуп калышкан. Аттары да өзгөрүлгөн, тилдери да өзгөрүлгөн, көпчүлүгү азыр ошого чейин кыргызча окубайт, кыргызча сүйлөбөйт, кыргызча түшүнбөйт. Шаарга келгендер айылдардан, айыл жергесинен кыргыз мектептерди бүтүп келген жаштарыбыз дагы шаарга келип алып, сөзсүз түрдө орус тилде сүйлөгөндү мыктылык көрөт. Ал эмнеге мындай болуп калган? Анткени илгери башка көзгө чапкылап, койгулап, камап, атып салып, кыйнап көндүрүшкөн ошол бир гана тилде сүйлөгүлө, өзүңөрдүн тилиңерди могу жерден көп колдонбогула, көп эмес, колдонбогула, таза эле колдонбогула, бир гана тилде сүйлөгүлө деп ал саясаттын аты жаңы совет адамы деп аталган.
новый советский человек деп ачыктан ачык ошондой уран, ошондой саясат жүргүзүлгөн. Ал адам бир гана тилде сүйлөш керек эле, анан ошол бир гана тилдин өкүлдөрүнө куюлуп кошулуп кетиш керек эле. Аягында өзүнүн эмесин дагы унутуп жазылганда көпчүлүгү өзгөчө өңү окшош тетиги татар, удмурт, анан карел жерлериндегилер, мурдакы финдердин жерлеринен бер жака кесилип басылып калган жерлер, ошол жактагылар украиндерден, белорустардан көп кишилер өз ыктыяры менен бара-бара тың жашаш үчүн орус аталып кетип калышкан. Теги эң атактуу аксакал бар эмеспи, орустардын, мен жакшы көрөбүзбү, жакшы көрбөйбүзбү, бирок сөзү абдан кызыктуу да кээде. Познер деген. Ошол Познер өзү ачык айтып берген, анын теги орус эмес, башка түрлүү жерлерден. Кийин өсүп чоңоюп келатып, ал өзү Американын да паспорту бар, Франциянын да паспорту бар. Бирок ал ачык айтып берет, менин үчүнчү аталарым жана крещение деп коет го, православиянын чиркөөнүн эмесине, динине кирүү. Ошо бизди ошол крещение кылган, крещение деп жанагы ошол динге кошуп салган дейт да. Анткени ошол динге кошулуунун аркасы менен биз ошол орус аттуу болуп, орус эли менен журулушуп жан бакканбыз деп эле ачык түшүндүргөн, бир ошого окшогон бир мындай ачыктаган сөздөрү бар да. Көп эл ошентип аталып калган. Биздин арабыздагы жашаган кээ бир биз немистерди деле, же болбосо чехтерди деле, көп Европанын улуттарын орус деп тааныйбыз, анткени алар кайсы бир учурда ошентип жазылганды туура көрүп калышкан. Ошол маселелердин негизинде мен бизди баягы кагыштырыш үчүн, же болбосо өзүбүздүн багытыбызды тааныбай калышы үчүн кутулгусу келген кишини алар сен жаман көрөсүң деп клише тагышат да. Маселе мен жаман көрөмбү, жаман көрбөймбү? Мүмкүн маселе анда эмес. Маселе мүмкүн мен эркиндикти каалап, өзүмдүн багытымды өзүм тандап, анан элиме андан жакшы багыттар бар, андан жакшы нерселер бар деп ошол жакшы нерселерди көрсөткөнгө аракет кылып аткан жолдон бутуңа чалышкан, же болбосо бутуңа тушоо болгон нерселерди чечкиң келсе, аны сен жаман көрөсүң деп айтуу бул ыкма да, багындыруунун ыкмасы. Жеке турмушта да ошондой болот. Балага кылган мамиледе, анан күчтүү эркектин алсыз аялына кылган мамиледе дагы өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көздөгөн кичинекей бала болобу, же аял болобу, кыз болобу, же болбосо коомчулуктагы бир алсыз кишилер болобу, алардын ошол аракетин биз багындырыш үчүн, сен эмне жаман көрүп атасыңбы? Сен деп ошо аны кайра өзүнүн багыттын оюн түшүнгөнгө аракет кылгандын ордуна сен жаман көрүп атасың деп биз кайра аны күнөөлөмөй адатыбыз бар да. Анан чоң саясатта дагы ошондой. Негизгиси дүйнөдө биз тааныбай калган баалуулуктар бар экен. Ал баалуулуктар Кыргыздын түпкү наркы менен илгерки мурасы менен бирдей экен. Мен бүгүнкү күндө мурда эле эмес, бирок акыркы айларда адамгерчилик деген сөзгө башкача көңүл буруп атам да. Биз баарыбыз адамгерчиликтүү болгубуз келет, адамгерчилик деген сөздү көп сүйлөйбүз. Бирок кылган ишибизде, жасаган ишибизде биз адамгерчиликтүү эмеспиз. Тетигинтип машинени 3-чү катарга койгондо көчөдө калп эле аварийкасын күйгүзүп коюп туруп, жолдун ортосунда чыштап коюп туруп, миңдеген кишилерге тоскоолдук кылып, анан биз басып кетип калат экенбиз, мен аварийканы күйгүзбөдүмбү деп. Ошого окшогон иштер биздин кезекте турганда, эшикке кирип баратканда, маршруткага киргенде биздин адамгерчилик жасаган иштерибиз өтө көп болуп кетти. Сүйлөгөн сөзүбүз менен кылган иштерибиз айырмасы асман менен жердей болуп кетти. Бул эмнеге? Анткени дүйнөдөгү адамгерчилик деген сөздүн аркасынан гуманизм,
Хуманизм, гуманистический деген сөз. Айтматов аябай жакшы көрчү. Гумандуулук, гуманизм деген сөздү көп колдончу. А гуманизм, хуманизм деген лиралык сөздүн артында бул адамгерчилик, кыргызчага которсак. Адамга умтулуу, адамды астыга коюу, адамды урматтоо жана адамдын өмүрүн коргоо. Эми адамдын өмүрүн коргоо. 1947 менен 48-тин ортосунда экинчи дүйнөлүк согуш кырылып канча миллиондогон адамдар өлүп, анан дүйнө жүзүндөгү жетекчилер, мыктылар, утуучулар чогулуп алып, мындан ары кырылышпай эле жашаганды үйрөнөлүчү. Мына бир тынчтыкты орнотуп алып, анан чек араларды мындан ары урматтап, анан ким эгерде өзүнүн элин кырса, ошону үйрөткөнгө аракет кылалы, кысымды ошого буралы. А бирок бардыгыбыз негизинен өзүбүздүн гана элибизди, өзүбүздүн гана жараныбыздын, ар бир жарандын өмүрүн коргобостон, башкалардын, адамзаттагы жер жүзүндөгү адамдардын дагы өмүрүн коргогонго ынтымакта бололу деп сүйлөшкөндө, көрсө, биз тааныбаган, бизге жек көрдүрүлгөн демократиялык өлкөлөр ошону өздөрү үйрөнүп, анан башкаларга үйрөткүсү келиптир. Биздин жетекчилерибиз өзүбүздүн жерибизде дагы деле миллиондогон адамдарды өлтүрүү токтотулбай келаткандыгынан биз ошол жерге кол койгондо аябай тирешип, биздин жетекчилер, СССРдин жетекчилери тирешип атып аран кол коюптур дагы, анан бирок кол койгондон кийин мына 45-жылдан бүгүнкү күнгө чейин канча күн өттү? 70, 55, 25, 80 жыл өтүп атат. 80 жылга жакындап калды. Биз ал беренелерди тааныбайбыз. Мектептен бизге үйрөтпөйт, университеттерден үйрөтпөйт, саясатчылар билбейт. Биз аны күнүмдүк турмушта колдонбойбуз. А алдыңкы адамзат, адамгерчиликти баягы кыргыздын адамгерчилик деген түшүнүгүн биз коргобосак дагы башка алдыңкылар коргоп, ошондой эле сөз, алардын хуманизм деген сөзү биздин адамгерчилик деген сөз менен 99,9 окшоштугу бар да. Алар аны коргойт экен. Алар өздөрүнүн жандарын коргомоктугур, балдарын коргомоктугур, аздыктарды коргомоктугур, алар мигранттарды дагы коргогонго аракет кылышат. Биз барып көрүп жүрөбүз го. Биздин айлана чөйрөдөгүлөргө караганда алардын ичине кирип барган кыргыздар дагы мигрант болуп кирип барса дагы көбүрөөк корголот. Ошон үчүн тетиги ондогон миң деген кыргыздар жан талашып барып ушундай оорчулуктардан баары бир кирип кеткиси келген жерлер ошол эле Британия, Америка, Түштүк Корея демократиялык өлкөлөрдө эркиндик өздөрүнүн элине корголмоктугур, анын ичине келген конокторуна дагы, мигранттарга да ошондой эле коргоо орноткон да. Алар керек болсо жануарларды коргогонун көрсөтүп атышпайбы? Ар бир жануарды биз чапкылап жануарды тепкилеп оюн катары көрүп аткан мезгилде алар жануарга аябай мамилесин орнотуп, мына азыр акыркы 10 жылдыктарда жана кооз ат оюндары бар. Ошол жерден камчыны колдонбой калышты. Тийгизмей жок. Тийгизсе ошол жерден эл тийгизип койгон кишини ошол эле жерден тактасынан же болбосо бийлигинен же болбосо акчасынан ажыратып түшүрүп ташташат да. Тийгизмей жок, кол тийгизмей жок, жана камчы тийгизмей жок. Ал жерлерде бактардын корголгонуна мен өзүм күбөм. Мына биздин Бишкекте 2-3 жыл мурда бүт центрдеги бактардын баары түшүнүксүз, элге түшүндүрбөй, эл менен макулдашпай 1000 деген бактарыбыз кырылып кетти. Биз эмесиз калдык, көлөкөсүз калдык, абабыз бузулуп атат, чаң көйөп атат. Мен Берлинден 30 жыл мурда эң биринчи жолдор барып жүргөндө ушунчалык таң калгам, бактарынын ар бирөөнүн паспорту бар экен дагы, ал жерден бак эмес, бир чыбыгын сындырып койгон киши ошол эле жерден кадимкидей кармалат. Анткени ал жерде сөзсүз түрдө полиция гана коргобойт. Ошол тегеректеги жашоочулардын бардыгы ар бир гүлдү, ар бир чөптү, ар бир багын коргоп турушат. Андан тышкары биз балдарды шалактатып эле чапкылап ургулай бермейбиз бар. Элдин көзүнчө эле ыйлатып эле, боздотуп эле. Ал жерде бала болмоктугур жөргөмүш өлтүрүлсө 300 марка айып. Ал кезде марка болчу, бүгүн евро. 300 евро айып. Бул эмнени билгизет?
Ал жерден полицейский аңдып жүрбөйт, ким жүргүмүштү өлтүрүп атат, ким өлтүрбөй атат деп. Алар өлкөсүнө бир жарыялап коюшту. Биз мындан ары жана жүргүмүштү деле өлтүрбөй эле коелу, ал жаратылыштын гармониянын бир өкүлү, бир мүчөсү экен. Бардыгыбыз экологи, мындай таза аба, таза сууну, таза тамакты сакташ үчүн биз ар бир мүчөсүнө керексиз кол салбайлы, тийбейли деп. Анан кийин ал жерден эмне болуп атат? Мугалимдер үйрөтөт, энеталары кичинекей балдарын үйрөтөт. Анан ал кичинекей балдар өсүп, чоңоюп келип, Бишкекке келгенде айыл апасына чыгып, аны кичинекей баланы биздин үйлөлөр кел, бас, бер кел, коз союп атабыз, батаңды бер деп, бата бересиң, кел деп сүйрөшөт экен. Ал болсо мууздаганды көргөндө байкуш ошо жерден жүрөгү эми эне катары сиз мага караганда көбүрөөк түшүнөсүз. Мен деле кичинекейимде ошо коз союп атканда аябай кыйналгам. Бирок биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу ошентип көнүп кеттим. Мен ойлойм, ошентип биз эркектер илгери мүмкүн 19-жылы, 18-жылы коргонуш үчүн, оор жумуштарды жасаш үчүн, мал менен окат кылып, анан согуштарга көп катышып, мүмкүн кайсы бир кырсыгыбыз ченемдүү, керектүүдүр. Бирок кайсы учурда биз аны душманга колдондук, кайсы учурда үй бүлөбүзгө дагы колдондук. Ал оор маселе, ошондон кутула турган маселе. Анан ошол кичинекей бала тетиги Европтан келген бала койду муздап атканын көрүп, анан өмүрү бою травма алып жүрөт экен. Түнү менен уктабай, кузуп, кыйналып, ооруп, анан кийин аны энетасы ооруп атканын көрүп, эмнеден десе тетигини улам айтып берет экен, эстеп, түшүнө кирип кыйналып аткан. Анан кеткенге да шашып калышат экен. Биз балдарыбызды адамкерчиликке үйрөтпөй калдык окшойт. Биз тарбия деген сөздү жакшы көрөбүз. Мен тарбия деген сөздү 10 чакты жылдан бери колдонбойм. Неге дегенде, ошол гуманизмди, биздин адамкерчилик деген сөз менен түп келген гуманизм дегенди, гумандуу педагогиканы дегенди окуучулардын энеталарынын арасынан тааныткан даанышмандар Европанын Элайс Мюллер, Мария Монтессори, Янош Корчак дегендер 70 жыл мурда түшүндүрүшүптүр. Биз 19 кылымдан 20 кылымга бурулганда аскерлерибиз көбөйүп, анан аскер үчүн балдарды өстүрүп чоңойтуш үчүн жана завод фабрикаларыбыз көбөйүп, ал жерге конвейерге иштетиш үчүн балдарды атайын тарбиялап, ошо заводко, фабрикага кызматчыларды өстүрүптүрбүз, тарбиялап. Тарбиялап деген багындырып, үйрөтүп гана эмес, багындырып, башийдирип. Мындан ары биз атаандаштуу болушубуз үчүн, калкыбызды коргоп, элибизди коргоп, жерибизди коргоп калыш үчүн, атаандаштуу болуш үчүн бизге жалаң баш ийгендер, багынгандар эмес өзгөчө. Өзүнүн мээси менен, аракети менен, акыл эси менен, адамдык касиеттердин күчү менен башкаларга утулбаган кишилердин коомун түзүшүбүз керек деп, алар тарбия деген сөздөн биринчи ирет баш тарталы. Анткени бизге багынгандар башка дагы бирөөгө багына берет. Баш ийдиргенине, душманына кимдин күчү жетип барса эле ошого багынып кете берет деп. Андан көрөк багынбаган, бирок мээсинин күчү менен дүйнө чексиз экенин түшүнгөнгө аракет кылып, изденген, суроо берген, ойлонгон жана ошого күч аракетин жумшай алган балдар, кыздарды өстүрөлү. Ошолордун өсүп чоңоюшуна биз көмөк бололу деп. Анда тарбия деген сөздүн ордуна эмне десеңиз, биринчи кабыл алуу. Биз кабыл алганды билбейбиз. Ошо Сталин мезгилинде балдарды сортточу система. Мындай буту кыйшык, көзү кыйшык, кулагы кыйшык төрөлүп калса, аларды сорттоп, биз студент кезде бизди медициналык институттун моргуна алып барып, ал жерден ошо банкаларга сакталып калган буту кыйшык, көзү кыйшыктарды көрсөтүп беришчү. Табигатта ушундай боло берет экен деп. Бирок табигатта ошондой боло бергендер, алар өлүп калгандан кийин ошол жерге сакталдыбы, же төрөлбөсүн деп ошол жерге сактап койдубу? Мен үчүн чоң маселе. Анткени мен билем, Гитлер дагы, анан Гитлерге окшош Сталиндин дагы көп саясаты болгон, элдерди сорттомою.
ошо сорттолуп калгандар киминisi төрөлөлөк эле же төрөлгөндөн кийин сорттолуп калганы ал дагы мүмкүн илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында таанылыш керек. Андан кийин биздин арабызда башка жерлердегидей эле кээде буту аксап калган, кээде кулагы укпай алгандар табигаттын мыйзамдары бирдей. Башка жерлерде канча төрөлсө, бизде деле ошондой төрөлөт. Бирок башка жерлерден чыксаңар, алар эл арасында коляскасында болобу, таякчасы менен болобу, кандайдыр бир атайын аппараттары менен болобу, эл арасында жүрүшөт. Бизде эле алар жоктой эч жерден конокко алып барбайт аны, элге аралаштырбайт, бир жака туугандарына баратса дагы үйүнөн калтырып таштайт. Алар үйүнөн камалып өсүп келечет. Мага бир нерсени айтып беришти. Бир үй бүлөнүн кошуналары жанындагы жашаган үй бүлөдө 30га чыгып калган аутист оорусу бар бир кыз 30га чыгып жашап келатканын камалып теги элге көрсөтүлбөй жашап келатканын кошуналары билбей жүрүптүр. Биз ошондойбуз. Азыр көчөгө чыксаңар, биз ал кишилерди жоктой көрөбүз да. Алар бар. Бирок биз аларды чектейбиз, сорттойбуз, камайбыз, элге көрсөтпөйбүз, туугандарыбыздан дагы жашырабыз. Бул адамгерчиликке жатабы. Ошон үчүн биринчи кабыл алуу, экинчи түшүнүү. Бул жерде мейкин кыргыз бири-бирибизди түшүнгөндү үйрөнө элекпиз. Бул адамгерчиликтин касиеттеринин бири. Биз сүйлөшкөндө баланы биринчи багындырып алганды, ыйлактап атса биз анын эмнеге ыйлап атканын түшүнгөндүн ордуна ошо эмнеге ыйлап атканын түшүнгөн элдер алардын балдары ыйлабайт экен. Мен тетиги башка жерлерде, эркин жерлерде, аэропорттордон, вокзалдардан, парктардан балдарына ыйлабаганына таң калчумун да. Булар эмне сыйкыры бар, эмнеге балдар ыйлабайт деп. Көрсө булар илимге ээ болгондуктан баланы түшүнө билип, алдын ала аны мукташтыгын түшүнүп, ыйлай турган даражага жеткизбейт экен да. Анткени ыйлаганы булашы түшүнбөй атасыңар, жеткизе албай атам. Менин сөзүм, акылым, билимим жетпейт. Мен ыйлап гана нааразычылыгымды жеткизе алам деп ыйлайт экен да бала. Алар алдын ала түшүнө билсе, балдар ыйлабайт. Биздин балдар ыйлап атса дагы аны түшүнөйүн деген аракет кылган билимсиз энеси жок. Энеси эмне кылат? Чыкпа, эл карап атпайбы? Атасы келтирип, бал деп аны коркутуп, күчкө салып, багындырып, үнүн жабабыз, үнүн басабыз. Биринчиси кабыл алуу, экинчиси түшүнүү. Андан кийин колдоо, кубаттоо деген сөздөр бизде ушунчалык аз. Бизде орой сөздөрүбүз кичүүлөргө, аялдарга, кыздарга эң эле сылык сөзүбүз этегиңди жий. Калган сөздөрүбүз андан орой. Кубаттоо тиги бир кызыл террордун мамасы, баласы 10 тапшырмадан 9-ту жакшы аткарып, анан бирөөнү начар аткарса, ошол бирөөнүсүн чукулап кекетет экен. Көзүң өчкүр. Ушуну билбей койдуңбу деп. Тетияктагы эркин элди өстүрүп, алардын теги Нобель лауреаттарга жеткизген энелер, алар 10 тапшырмадан 9-у туура эмес болуп калса, бирөөсү туура болуп калса, моолду кандай туура аткара алдың? Ошонун үлгүсүн кылчып калалы. Ошонун үлгүсүн эстесең, ошону кандай туура аткарганыңды эстесең, калгандарын да эртең аткарганга күчүң сөзсүз түрдө жетет деп кубаттап турушат экен. Эми дагы сөзсүз кошумчалагым келгени, биз баланын тарабында болгонду билбейбиз. Бирок баланын тарабында болгондо мындай башкаларга жамандык кылган жерде баары бир эле балаңа болушуу эмес, жок, ал жөнүндө эмес. Баланын тарабында болуу деген бул кандай гана бала ката кетирбесин, кандайга оорчулук, кайгы, капага чалыкпасын, биз баланы күнөөлөп жатып албайбыз бар да. Сен уйкучусуң, сен турбайсың, сен элдин балдарындай болбойсуң, сен эмне эле болуп атасың, тур бас дегүү деп. Баланын тарабында болуу деген баланын жанына туруп, бала менен бирге ошол кайгы, капаны түшүнүп, чогуу аттап өткөнгө аракет. Ошондо бала кыйынчылыктарын жеңилирээк өткөзөт. Ошондо ал баягы ата энетасы каалаган жакшылыкка бурулат. Анткени энетасы жанына келип, жанында анын тарабында болуп атканын көрүп, бала дагы
ойгонот, өзүнүн күчү, ички потенциалы ойгонуп, ошол эне атасынын сөзүндө болгусу келет. Өз урматы менен, кыйноонун аркасынан эмес. Мен азыр сизди айтканыңызды угуп өзүмдүн көп кемчиликтерим баарын көрө алдым да. Азыр Рахмат. өспүрүм чактагы балдарыбыз да бар, сиз айткандай, кичинекей балдарыбыз да бар, сиз айткандай ушинтип урушуп, оозун жап үнүңдү деп кадимкидей уялып да кеттим. Рахмат. Сиз жетектеген ошол мектептин негизги баалуулуктарын да түшүнө алдык да. Мен кошумча кылып коеюн. 2 мектеп жөнүндө. Ошол Бишкек International School'ду кургандан кийин, ал жерге кыргыз мектептерден, орус мектептерден 2 жаш, 3 жашында, 4 жашында, 11 жашында балдар барып атат да. Ана мен такай өзүм тааныш үчүн улам эле бир сөз бере берем да. Мурдакы мектебиңе баргың келеби деп. 2 күн өтөбү, 2 ай өтөбү айырмасы жок. Мурдакы мектебиңе кетип калгың келеби? Жок дейт. Эмнеге? Эмнеге деп сурайм. Анткени бул жерде балдар ыйлабайт экен деген сөз кайталанат да. Бул жерде балдар ыйлабайт экен деп. Жакында бир ай өтө элек, январь айында бир бала, өспүрүм бала, акыркы класстарды Кара Балтада Сапат мектебинде окуйт экен. Шаардык бир центрдеги орус мектептен ошол жака өтүптүр. Өз ыктыярлыгы менен эне атасына айтып мен ошол жака өткөзгүлө деп кетип калыптыр. Ана мен алыс экен, жол алыс, кыйналасың, энеңди сагасың. Кайра эле бияка келип алат белең десем, жок дейт. Өспүрүм мындай эркек бала жок деп калат. Эмнеге? Бир аргумент айтып берчи мага, мен түшүнгүдөй десем. Бул мектептен бир да мугалим, бир да балага үнүн жоон кылып, кыйкырып катуу сүйлөбөйт дейт. Таң калдым. Бир да жолу эч кимби? Ооба дейт. Түшүнүктүү. Таң калдым, бирок түшүнүктүү. Мурдакы мектебиңдечи деп, билем да, орус мектептерди. Мен өзүм орус мектебинде өсүп чоңойгом. Тегеректе айылына чөйрөдөгү мектептерди билем. Менин кызым да окуган бир кезде, улуу кызым. Бул жердечи десем, ой, мугалимдер сөзсүз түрдө кыйкырып баштагандары бар дейт. Сабакты кыйкырып алып, жинин чыгарып алып туруп, анан кийин уланткандар бар дейт. Ана мен тактадым. Ушул мугалимдердин канчасы кыйкырат? Бир-экөө элеби же жарымыбы десем, ойлонуп туруп, жарымынан көбү деп мынтип башын жерге салып. Маселе ошондо да. Эң оор маселе ушу физкультура сабагы, аскери сабагы мугалимдери мындай көбүрөөк кыйкырганы жагымсыз, бирок кичине жагымсыз, түшүнүктүү, бирок жагымсыз. Мен билгенден азыр балдар көбүнчө орус тил мугалимдерине жана кыргыз тил мугалимдерине даттанат. Ошолор көбүрөөк кыйкырат, ошолор көбүрөөк күчкө салат деп. Эмнеге деп дагы талкуулай турган маселе мүмкүн бул жерден эмес. Эмнеге ошолор көбүрөөк кыйкырып сабак беришет, баланы кемсинтип сабак беришет? Бул маселе мүмкүн жанагы бир тилдин басымдуу болушуна кошулган бир технология дейсиңерби, метод дейсиңерби, же болбосо ошого багытталган күчтөр деп ойлонсо болобу. Анын баары талкуулай турган маселе, түшүнө турган маселе, бирок ошентип таанылып атат. Баарыбыз тең улам сурап, тактап көрсөк болот. Кийин анткени бул маселени дагы чечүүгө аракетибизди жумшаарбыз. Биз сизди улуу муундун тарбиясын көрүп чоңойгон, бирок жаңыча көз караштагы инсан катары билебиз. Анан дүйнө жүзүн көп кыдырган, былтыр 52 мамлекет деген экенсиз. Ооба. 52 мамлекетти кыдырып көргөн инсан катары ошол жактагы көп нерсени азыр айтып атасыз. Аэропорттон да байкап калдым, кантип балдарын ыйлабайт дегенин. Ушунча мамлекетти кыдырып келип, алардын балдарга болгон тарбиясы менен кыргыздардын бала тарбиясындагы айырмачылыктарына баарыбыз белгилүү болуп атат, кандай айырмачылыктар экенин. Биз ошондо ата эне катары балдарыбызга кайсы жакшы жөрөлгөлөрүн алсак болот, сиздин оюңуз боюнча? Эң биринчи кыргыз тилинде өлкө менен мамлекет дегендин айырмачылыгы бар. Өлкө бул ушул кайсы бир чектин ичиндеги абасы, чымчыктары, айванаттары, эли, анан ошол эл түзгөн мамлекет кызматчылары.
Биз мамлекет деп атап алган жерибизде дагы ошол балага дейсиңерби, элге дейсиңерби, оокатка дейсиңерби, экономикага дейсиңерби, бардыгына тиешелүү бир жаңылыштыгыбыз бар. Ал жаңылыштык качан жаралган? 1917 жылы, жок, 1917 эмес. 1860 жылдары ак падыша келип багындырганда элди. Ошол мезгилден баштап жерди тартып алып, өз каалоосунча бөлүштүрө баштаган. 1917 жылы толук бойдон бүт жер, бүт мүлктөр мамлекет тарабына тартып алынып, мамлекет эми мындан ары биз чечебиз элдин атынан деп, жер, мүлк, иштердин баарын тартып алгандан кийин эл акысыз калып, кожоюнга, эгерде мурда жаман көргөн бай манаптары бар болсо, мындан ары бир гана кожоюну болуп, анын аты мамлекет болуп, мамлекеттин атынан директор совхоза, председатель колхоза, директор завода болуп, ошондой жетекчилери, өкүлдөрү болуп, бирок компартия сөзсүз түрдө эң чоң жетекчиси райком партиялар. Бирок өзү ээликке эчтеке колунда кармабай калган да. Ошондон баштап биз өлкөнү алмаштырып мамлекет деп сүйлөп калыптырбыз. Мамлекет бул биздин салгыбызга кызмат кылып аткан органдар. Биз ошого айырманы аң сезимибизден алмаштырып, түшүнүгүбүздү ордуна келтирмейинче кулдук маанайдан чыга албайбыз. Балага кылган мамилебизби, бири-бирибизге кылган мамилебизби, биз баягы НКВДнын тапшырмасын аткарып жүрө беребиз да. Видео бар интернетте. НКВДнын жетекчиси түшүндүрүп атат. Бүт элге жакшы бала деген кандай болуш керек деп. Жакшы бала деген биздин буйрутмабызды аткарып, керек болсо энетасын саткан, жанагы Павлик Морозов, Кычан Жакыповго окшоп, туугандарын сатып берген, биздин тарапта, биздин буйрутмабызды аткарып берген балдар жакшы бала деп. Анан ошол НКВД массалык түрдө энетасын атып, камап, жо дегенде жумуштарынан сүрүп, кемсинтип жүргөн мезгилде энетасы коркконунан балдарын тыйганга үйрөнгөн да. Жөн отур, килигишпе, арбас, чалаба деп үйрөнүп калышкан. Мугалимдер дагы ошол буйрутманы аткарып, баягы энетаңды ойлоп, өзүңдү ойлоп, анан кызыкчылыктарыңдын аркасынан өзүңдүн күчүңө тол тигибу деп бактылуу болгонго үйрөн, же болбосо ар кимдин өзгөчөлүктөрү, ар кимдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү. Бирөөнүн бою кичирээк, бирөөнүкү узунураак, бирөөнүкү чачы күрөң, бирөөнүкү сары, бирок ар кимдин өзүнүн тапкан таланттары болот. Ошону изденип, ошону менен жан бакканды же болбосо бактылуу болгонду үйрөн деп шарт түзгөндүн ордуна биз баягы тыйганды үйрөткөнбүз. Жана бийликтин буйрутмасын аткарганга күчтөгөнбүз же багындырганбыз. Ошон үчүн биздин жаңылыштарыбыз ошол жактан келатат. Биз бала тараптабызбы? Бала өзүн тапсынбы? Бала бактылуу болсунбу? Бала изденсинби? Бала дүйнө мейкин чексиз экенин түшүнүп, өзүнүн дагы ошонун арасында кайсы бир бурчун табууга тайманбас болуп, бирөөнүн кылганын туурабай, өзүнүкүн издене берсинби, талыкпастан чексиз, же болбосо сөзсүз түрдө кимдин колунда бийлик болсо, ошого гана багынганды үйрөнүп өсүп чоңойсунбу? Бул эки башка маселе да. Эки башка адам жана эки башка чөйрө, эки башка коомчулук. Маселе ошону тереңирээк биз эгерде ушундай талкуулар аркылуу айырмасын тааныганды үйрөнүп, жана биз балабызды бирөөгө мясо кылып өстүрүп чоңойтуп беребизби? Тиги төрөлгөнүнөн пилотка кийгизип, анан кийин баягы танкага минип, төрөлө элек жагынан мясо болгонго көнүп, багынып макул болуп берсинби? Же болбосо кандайдыр бир чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрү жана өзүнүн айырмачылыгынын аркасындагы атаандаштуулук таланттарын таанып, ошонун аркасынан бизге күч кубат, элге дагы, энесине дагы, өзүнө биринчи ирет, анан элине дагы ошол аркылуу бир күч кубат кошумча кылабы.
ушул айырманы биз тааный элекпиз, анткени биздин чөйрө көбүнчө бийликке багынууга үйрөтөт, адамды азыраак ойлойт. Жанагы сиз айткан 52 өлкөбү же жакында санасам 70ке да жакындап баратат, тактаганга бир убактым жетпей койду. Ошол жерлерде ар кандай элдер бар. Алдыңкылар бүгүнкү күндө жана баардык жерлердин Кытай болобу, араб болобу, орус болобу, эми мына кыргыз да кошулуп алып, кайсы жерди көздөй качып баргысы келип атат. Буту колу булчуңу менен эмес, акылы менен, билими менен атаандашканга умтулгандар каяка качкысы келип атат. Арабтар, кытайлар, кыргыз, орустар. Ошол жерлерди эгерде карап көрсө алардын күчү, таза аба, таза азык түлүк, таза суу, таза шаарлар жана таза мамиле. Биз канчалык жамандабайлы орус тилинен үйрөнүп алып, таза мамиле ал жерде. Ошол таза мамиле жана бири-бирине адамгерчиликтүү шарттарды орноткон, коопсуздук орноткон жана көрсө ар бир адамга мүмкүнчүлүгү чексиз деп ишенишип, жана ар бир адамдын мүмкүнчүлүгүнө шарт сөзсүз түрдө курууга баары бириккен да. Анан ал жерлердин бюджети мамлекеттик деп аталбайт экен. Ал жердин бюджети элдик деп аталат экен. Ал жердин жана биздин борбордук, улуттук банк дегендерибиз бүт баарына көзөмөл кылган. Ал жерде элдик банк деп аталат экен. Элден чогултулган акчага иштеген кызматчылар эл үчүн иштейт деген ар бир кишинин, ар бир адамдын көңүлүн түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Анан көпчүлүк элдин кызыкчылыгына арнаган чечимдер салмакталып чыгарылыш керек деп бурулушат экен. Биз болсо адамдан элге ыйгарганбыз, жалгыз адамды адам көрбөйбүз, биз элге ыйгарганбыз, элден мамлекетке ыйгарганбыз. Анан баарыбыз тең ошол мамлекетти ким ээлеп алса, ошого кул болгонго даярбыз, сыйынганга даярбыз. Эсиңизде барбы? Илгери азыр деле тиги Ак падыша ал расмий түрдө Кудайдын өкүлү болуп жарыяланып, чиркөө менен даңазаланган. Ошол чиркөө икона деп коет, иконага сыйындырат. Алар чокунганда чиркөөдөн ошо иконага сыйынат, же үйүнөн бир бурчка. Анан ошол иконанын ордуна алар жетекчилерди алып келип, бийлик алмашканда Маркс, Ленин, Сталин болуп, ошолордун сүрөттөрүнө иконага сыйындыргандай эле сыйдырып салышкан. Бүгүнкү күнгө чейин алардын бийлигин ошондой бийликти каалагандар, алар дале ар кайсы жерге ошол сүрөткө сыйындырганга үйрөтүшөт. Бул адамды адам катары эсептебей, бийлик кимдин колунда болсо, ошого гана кулдай маанайда болуп, сыйынып бер деп, анан балдарыңды дагы мага сыйындырып, багындырып үйрөтүп бергиниң. Бул чоңойгондо мага сыйынганга даяр болсун, жана мен жиберген согушка мясо болуп, эч баш тартпай багынып берсин, макул болуп берсин деп үйрөтүшөт. Биздин көпчүлүк учурда ошого макулдугубуз бар окшойт. Ал жок, мен өзүмдүн баркымды түшүнөм, өзүмдүн баркымды коргойм. Жана ошол мендей адамгерчиликти түшүнгөндөр менен бирге элибизди, жерибизди коргойбуз дегендер андай учурда азайып кетет. Андай учурда бийлик багынып бергиле десе, багынып берүүгө даяр болгондордун саны көбөйүп кетет. Ошон үчүн биздин балага кылган мамилебиз баягы энелер мээримдүүлүгүн унутуп койду дегендей эмес. Ар бир эне табигый жүрөгү бар эзиле берет экен. Бирок эгерде бийлик үйрөтүп койсо, жүрөгүң эзилгенине карабай, балаңды мага монтип ургулап, сөккүлөп кагып, мага момундай багындырып өстүрүп бергиниң десе, көпчүлүк эне жүрөгү эзилип атса дагы, эркек эмне десе, же болбосо бийлик эмне десе, ошолорду карап, баласын ошого даярдап берип коет экен да. Биздин астыбызда тандоо бар. Кайсы жолго түшөбүз? Биз Кыргыздын дагы адамгерчилик деген түшүнүгүн тереңирээк түшүнүп, тиги үстүнөн жабышып калган булганыштардын баарын кырып, жоготуп, тазалап туруп, баягы кыргыз өзү адамгерчилик дегенди эмне деп тааныч эле деп издеп таап, анан адамзаттык хуманизм деген менен байланышы 99,9 экенин билип, анан
илимдер толуп калган инглиш тилинде. Кыргыздын билгенин унутпагандар бар. Ошону чырмалаштырып туруп биз адамкерчиликке бурулабыз. Биз командуу педагогикага бурулабыз дегендер саны сиздин аркаңыздан көбөйүп кетиши мүмкүн. Эми ошол чет мамлекеттерге кайрылып келсек, бизде Кыргыздарда көбүнчөсү эле айрыкча кыз баланы чоңой өстүргөндөр 11-ти бүтөр менен чет мамлекетке окууга тапшырардын алдында кыз кишини жөнөткөндөн көбү коркушат. Кыз бузулуп кетет депчи. Сиздин да кыздарыңыз бар. Ушул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Биз кыздарыбызды чет мамлекетке окутканга жөнөтүшүбүз керекпи? Эгер жана кайсы өлкөлөрдү сунуштайсыз? Ушундай көп өлкөлөрдү көргөн инсан катары. Менин ишкерлигим жер кыдырууга жана окуу жайларына дагы байланыштуу болгондуктан алгачкы Оксфорд, Кембридждерди кыдырып, Лондондорду кыдырып, Калифорнияларды кыдырып жүргөндө көзгө урунган нерсеси кээ бир жерлерде толтура араб студенттер, кээ бир жерлерде толтура Кытай студенттер, кээ бир жерлерде толтура орус студенттер. Анан тереңирээк карап көрсөк, ошол эле кытайлардын, ошол эле арабтардын, ошол эле орустардын жетекчилеринин, байларынын, балдарынын тандаган жерлери ошол бизге жаман деп көрсөтүп койгон жерлерге өздөрүнүн балдарын ошол жака окутушат экен. Далилдердин бири дүйнө жүзүндө эгерде эң мыкты деп аталган, ага атайын бизге таанытылбаган, бизден жашырылган чемпионаттар бар. Мисалы, СССР доорунда бизге хоккейди эле таанытып койчу. Анткени СССР ал жерден 1-чи менен 3-чү орунду талаша берчү да. Анан кээде чектерге да утулуп калчу, кийбиреген чектерге. Анан бирок таң кала берчүм да. Чектерге эмнеге утулганын ал өзүнчө бир маселе, таң калыштуу бир, башка жолу сүйлөшөлү. Эмнеге эле хоккейди тааныйбыз, спорттордун бир-экисин тааныйбыз, башкаларды тааныбайбыз. Көрсө ал идеология экен да. Кайсы жерден утса ошону көрсөтүп, калгандарын билбейт экенбиз. Анан биз эле күчтүү болуп кала берет экенбиз да, биздин оюбузда, биздин түшүнүгүбүздө. Мисалы, кинону таанытчу эмессиздер, бузуласыңар деп. Азыр кинону кайсы чемпионат десем, бүт жаштардын баары айтат Оскар деп. Ооба, Оскар чемпионат, ал жерден эң мыкты кинолор таанытылат. Ал жерде биз билген орус тилдүү, биздин тегерегибиздеги кинолор чыкпайт. Ал жерде бүт баары инглиш тилиндеги кинолор чыгат. Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты, баардыгына адамзатка керектүү, күчтүү, кызыктуу депчи. Сурооңуз кечиресиз, мен алгысып кеттим. Кыздарыбызды. Кыздар жөнүндө. Анан ошо окуу жайларын карап көрсөм, эң мыкты 500 окуу жайларынын анында чемпионаты бар да, ошо чемпионат жөнүндө айтып келет. Алгысып кеттим. Чемпионаты рейтинг деп аталат. Алар дагы талаш болушу мүмкүн, бирок кайсы талаш болбосун, талаштардын арасынан талашсыз, салыштырмалуу талашсыз чыгат да бирөөсү. Анан ошондой рейтингдердин бирөөнүсүнүн аты Times Education деген бар. Ошондо 500 эң мыкты деп таанылгандардын 300дөн ашууну инглиш тилдүү өлкөлөр. Ошол эле Европ, Британ, анан Түндүк Америка. Дагы бир менин тааныган эмем бар да, таанычу бир өзүмдүн бир индикаторум. Биз акча тилинде сүйлөгөндө ойлонгондон баш тартылганбыз да, жана мүлктү тарткандан кийин акчаны тааныбай калганбыз. Бизге берип жүргөн рублдар, ал мындай ваучер эле болчу да. Зарплатадан зарплатага чейин жетчү. Ал акчанын ролун аткарчу эмес. Ал жөн эле мындай ваучер, майда ваучер. Акчанын ролун аткарыш үчүн акчаны топтогонго уруксаат болуш керек. Анан акчага көп нерселерди сатып алып, алмаштырганга уруксаат болуш керек. Жана ошонун негизинде ой жүгүртүү, акча менен ой жүгүртүү ыкма катары да. Температураны тааныгандай, метр килограммды тааныгандай, ошондой эле акчаны да колдоно билиш керек да. Акча кайсы жерге өзүнүн эли гана эмес, башка жерлердеги элдер акчасын аябай төлөгүсү келсе, ошол ишеничке ээ. Мына мисалы, могу жерде дүкөндөр көп.
Биз ишенбеген жерге барып акчабызды беребизби, бирдеме сатып алабызбы? Жок. Биз тандап ишенип калган жерге барып акчабызды беребиз да бирдемени алмаштырып сатып алабыз. Ошондой эле билимге дагы акча төлөнөт. Анан кийин карап көрсөк, биздин айылына чөйрөбүздөгү окуу жайларына бизден дагы начар жашагандар акчасын төлөшү мүмкүн, бирок биздей же болбосо бизден тың жашагандар акчасын бербейт экен. А бирок биздин да жетекчилерибиз, орустун да жетекчилери, Кытай, Араб, бүт дүйнө жүзүнүн жетекчилери каяка акчасы көбүрөөк болсо, билими жана бийлиги көбүрөөк болсо, каяка беришет экен акчаларды? Ошол жамандап койгон батышка жана жамандап койгон Харвард, Оксфорд, Кембридж, Массачусетстерге берет экен акчаларды. Харвардтын топтогон акчасы жылына 42 миллиард экен. 42 миллиард. Бүт Орус Федерациясы, Кыргыз Республикасы, мамлекеттик, дале мамлекеттик эң көп салым кошкон окуу жайлардын баарын бириктиргенде 7 миллиардтан ашпайт экен. Ал жерде бүт өлкөсүнүн эмес, бир эле университетиники 42 миллиард. Мына кимге дүйнө жүзү ишенет? Алар дагы тетиги кээ бир Кытай жетекчилери, кээ бир Араб жетекчилери, алар дагы элине жамандап коет ошол эле Американы. Бирок өздөрүнүн алдыңкылары, өздөрүнүн балдарынын окутуусуна келгенде, ошол эле Харвардка алып барып акчасын айланайын деп төлөп берет экен дагы, ошол жактан окутушат экен. Мен анын көпчүлүгүн өзүмдүн көзүм менен көрүп келип, андан кийин анан толуктоо маалыматтарды түшүнгөнгө аракет кылып, таанып келдим. Менин кыздарым өздөрү тандады окуу жайларын. Улуу кызым жергиликтүү ар кайсы мектептерден окуган, анан акыры барып адашып туруп, анан эл аралык мектепти тааныганда акыркы класска жакындап калдым. Азыр көнүмүштүү шартта эле окуй берейин деп эл аралык мектепке окубай койгон. Бирок алыска окуганга өз ыктыяры менен тандады дагы, алыстан окуп жүрдү. Аябай кечигиптирмин деп мага кийин өкүнүп айтып берди. Анын түшүндүрмөсү көп илимий дагы маданий дагы түшүндүрмөлөрү бар, бирок эң негизгиси мен көрсө такай эле кыйкырып, өкүрүп, бакырып, жүрөгүбүздү түшүрүп койгон мугалимдердин арасында мектепке барганда баягы өз ыктыярым менен эмес, милдеттенип эле барып, бирок такай жүрөгүм ооруч экен. Бул жерден биз мугалимдерге жолукканда экинчи энеңдей сезесиң дейт. Анткени ар бир баланын көңүлү менен анын түшүнгөн деңгээлинен өйдөлөтүп, тартып кеткенге күчүн аяшпайт экен, мээримдүүлүгүн аяшпайт экен. Ушинтип жумшак мамиле менен акырын сени ээрчитип, баягы мени дейт, чоң апасынын колунда өскөн. Менин чоң апам кандай жетелеп жүрсө, мен тетиги басканды жаңы үйрөнгөндө, ошентип булардын мугалимдери ошентип жетелеп билимге тааныштырып, жакындатып алып кетет экен деп көп жүрөгүндө болгон өксүгүн мен менен бөлүштүргөн. Кичүү кызым болсо, мен улуу кызым менен болгон каталыкты оңдогум келип, 4 жашынан эң алдыңкы деген эл аралык мектепке алып барсам, ошол жерден чыкпай калды, чыккысы жок. Анан бул жерде окубагандар айырмасын кантип билмегиле деп кайра кээде мага түшүндүрөт. Мен эгерде улуу кишилер менен билимдин айырмачылыгы жөнүндө талкуулап калсам, ата, алар кантип түшүнмөгүлө, сизди түшүнбөй атпайбы? Ал мектепте өздөрү окубаса, ал мектепти тааныбаса, ал мектептин баалуулугунун четин көрбөсө, ал коргоно берет да, билгенин, тааныганын кайталап эле сүйлөй берет да деп кайра мага үйрөтөт. Ал кыз ошол мектепте окуп жүрүп, анан кийин 10 жашынан баштап онлайн мектептерди өзү тандаган, бир жыл аны окуп көрдү. Анан башка эң чоң шаарларда, өлкөлөрдө дүйнөлүк жанагы эле айткан Оксфорд, Массачусетс, Гарварддардын тегерегиндеги шаарлардагы мектептерди өзү тандап, Вашингтондо да окуду, Стамбулда да окуду, Прагада да окуду, анан кийин Лондондо да окуду. Бардыгын өзү тандайт, анткени мен ага ишенем. Биз болгон суроом мага кичине мен түшүнгүдөй кылып гана далил сөздөрүңдү таап берчи десем, сөзсүз түрдө кыска нуска сөздөрү мага түшүнүктүү боло түшөт дагы, мен ишенем. Ошон үчүн такай анысы менен макул болом. Биз жөлөкпүз, биз көмөкпүз, бирок тандоосу өзүндө жана билими биздикинен көп эсе өйдө.
көбейсе өйдө күнүмдүк турмушта мен күнүнө ал кызыман жардам сурабайм, адам менден жардам сурабайт. Бирок орчундуу маселелерде мен сөзсүз түрдө ал кыздардын кеңешин сурайм. Анткени алардын менден билгени көп. Биринчиден адамгерчилик маселесинде, экинчиден дүйнөлүк трендтерди тануу, багыттарды түшүнүү үчүн өзүмдүн дагы кээ бир оор тандоолорум болуп калса, сөзсүз түрдө алар менен макулдашам. Демек, бизди угуп жаткан ата энелерге сиздин кеңешиңиз кыздарды жибериш керек, чет мамлекетке коркпош керек, билим беришибиз керек туурабы? Мен үчүн бул маселеге жооп бериш оор болуп атат. Анткени мен төрөлгөнүмөн кандайдыр бир кызга, эркек балага, деги эле балага чектөө жөнүндө мисал көрбөптүрмүн да. Менин ата-бабаларым көбүнчө баягы бизди империя каттап келгенде курман болгондор. Таятам мисалы 30-жылдары Украинага айдалып кетти деген бойдон эч кабары изи жок. Энем ошо бойдон жетим өсүп чоңоюп, өспүрүм кезине чейин жылаңайлак, анан кээ бир ачкачылык жылдарда машак терип жеп жан сактаганбыз деп бизге күкүм түшүрбөгөнгө үйрөткөн энем болду эле. Ошол энем кишинин жесир калып, жапжаш кезинде жесир калып 4 баланы жалгыз өстүргөн тайынем. Булар мен төрөлгөндөн ушу мага күч колдонгонун, мени кандайдыр бир багындырууга кемсинткенин эсимде жок. Кемситкен эмес. Мага күч колдонгон эмес. Жана мүмкүн ушул өзгөчө ушул эки аялзат, калаган кишилер деле, бирок өзгөчө ушул эки аялзат менин калыптанып өсүп чоңоюшума чоң салымын кошкондур. Анткени кандайдыр бир ички намыс ал бир күндө келбейт. Ал кичинекейиңен толуп өсүп чоңоет. Эгерде кичинекейиңен ал намысыңды тебелеп тепсеген, биринчи ирет эне ата тебелеп тепсейт, экинчи улуураак эжеке байкелер өзгөчө тебелеп тепсеп коет намысыңды. Анан кийин сен канчалык күчтүү, канчалык акылдуу болбосоң дагы мүмкүн даражаң өсөт, бирок андан өйдөнкү даражаңды тааныбай каласың. Анткени такай бирөөгө бурчуңду билесиң да, кайсы жерден кантип багынып коюш керек, жалтак болуп каласың. Эгерде кичинекей чагыңан чечендер ошого жакшы мисал келтирет. Бизде кыздарды уурдайт деп бир көйгөйдү айтып берип атсам, ал жок, биз кыздарга кол тийгизбейбиз дейт. Биз балдарды урат десем, жок, биз балдарга эч кол тийгизбейбиз дейт. Эч качан. Эмнеге? Анткени дейт, эркек бала кичинекейинде кол тийгизип койсоң, жана жаныбарга окшоп, итке окшоп, атка окшоп жалтак болуп калат дейт. Ал өзүн элин коргомоктугур, жерин коргомоктугур, өзүн коргой албай жалтак болуп калат дейт. Ошондо мен сескене түштүм. Аябай таң калдым. Кыргызстанда түшүнүк жок. Балага кол тийгизбеш керек. Ал болсо бүт баары болбосо дагы жарымы жалтак болуп, элин коргомоктугур, өзүн коргой албай жалтак болуп калат деген түшүнүк бизде жок. Мен шалактатып эле ургулап жүргөндү көрөм го, айылына чөйрөмдөр. Же атасы урат, же тайкеси, байкеси урат, же болбосо өспүр туугандары 2-3 жаш улуураак болсо төпөштөп эле жүрүшөт бири-бирин. Чечендер биз балага кол тийгизбейбиз дейт. Баягы салкынлашууга эле катышпаса, мындай кол тийгизбейбиз, анткени жалтак болбош керек дейт. Өзүн коргош керек жана жерин коргош керек. Мүмкүн ошон үчүн кийбиреген бизден аз, 5 эсе аз болгон чечендер тетиги көлтөгөн Орусия менен 2 согушту уттурдубу, уттурбадыбы? Уттурбады деген дагы түшүнүктөр бар да. Азыр бүгүнкү күндө утулгандар акча төлөп берет да. Чечендер Орусияга акча төлөп бербейт. Орусия акча бөлүп берип турат такай чеченге. Мүмкүн ошон үчүн уткандыр алар. Анткени кичинекей балдарына кол тийгизбейт. Ошентип балага да кол тийгизбей, кызга андан бетер кол тийгизбей, анан алсыздарга шалактатып эле кол тийгизбөө, бул улуттук намыс болуп келген кезде биз ошондо ар намыстуу болуп толукталдык десек болот. Бүгүнкү күндө шалкылдатып бири-бирибизди чапкылап аткан жерде кыргыздын намысы бар дегенге мен уялам. Мунун аркасынан ишкерликте
эл аралык соодада, эл аралык мамиледе тобокелди мойнуна алган лидерлердин саны керек да, критикалык масса керек. Ошо тобокелди мойнуна алган, акыл эстүү мойнуна алган лидерлердин саны. Ал лидерлер эч качан буйрутма менен пайда болуп калбайт. Чоңойгондо бир жерден, бир мектептен, бир университеттен пайда болбойт. Алар дагы тобокелди мойнуна алыш үчүн төрөлгөнүнөн баштап тобокелди мойнуна алганга күчүн, химиясын керек болсо, сезимдерин толуктагандардын саны керек да. Биз кичинекей бала бирдемени алам десе колго чапмайбыз бар. Же болбосо эң эле мээримдүү эне аны көтөрүп туруп жардам берип коет. Экөөндө тең жаңылышты. Ал бала мойнуна тобокелди топтой албай калат. Бирдемеге төрөлгөн бала талыкпас аракети болот. Ошол талыкпас аракетинин аркасынан жетишкенде анын тобокелге мүмкүнчүлүктөрүнө сезимдери, химиясы, биологиясы, emotional intelligence, психологиясы ошонун баары толуп келип, анан кийин чоңойгондо акыл эстүү тобокелди мойнуна алганды үйрөнөт. Ошондо ишкерлик жасай алат, ошондо эл аралык мамиледе күчү жетет, толот. А биз балдарды же колуна чапкылап атып эле, же жардам берип коюп атып эле аз кылып таштап атабыз. Анан кийин таң калабыз. Сен чоңойгондо жоопкерчиликсизсиң дейт. Жоопкерчилик ал багынуу эмес. Жоопкерчиликтин эки жолу бар. Жоопкерчилик ал коркуп, багынып, тартиптүү мындай түс баскан чиновниктер болот. Өмүр бою бирөөнүн орун басары. Же чоңдун же кичинесинин бир орун басары. Же болбосо кичинекейинен тобокелге үйрөнгөн, тобокелдин аркасынан өзүнүн күчүнө ишенген, алардын жоопкерчилиги жаратмандык жоопкерчилик. Коркуу, багынуу эмес, жаратмандык жоопкерчилик. Анткени мойнуна тобокелди ала алат. Ал тобокел болсо, анткени кичинекей чагында колуна энеси чапкан эмес, атасы аны багындырып өстүргөн эмес. Ушундан улам азыр сиз айтып бергенден бир суроо жаралып кетти да. Көпчүлүк ата энелерди ойлондурган маселе бул биздин балдарыбыз азыр жокчулукту көрбөй чоңоюп атышат, кийин турмуш курганда кийинки булар деген турмушта кыйналып калышат деп ойлондурушат экен ушул маселечи. 90-чы жылдары аябай көп кыйналып калгандыктан, нан жоготуруп калган күндөрдү көрүп калгандыктан бизде мындай жашап кеттүү мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк дейт да. Ошого сиздин жолуңуз кандай болот? Балдарды ушундай келечекте баардык нерсени көрүп чоңоюп, анан чоңойгондо ушундай нерсеге жолобош үчүн кандай биз ата эне тарбия деген сөздү колдонбош керек болду сиздин учуруңузда? Өстүрүшүбүз керек. Жанагы эле сөздүн уландысы же болбосо ошону эле тегеректеп жүрө берет окшойбуз. Анткени бул нерсени мен төрөлгөндөн аң сезимим кире баштагандан эле угуп жүрөм да. 58-58 жылы төрөлдүм эле, анан 60-чы жылдардан бери эле ошону угуп жүрөм да. Бул сөз кайдан келген сөз? Бул элин бага албаган бийлик элди кууратып, жарым элин тетиги репрессия деп атап кыйратып өлтүрүп, жарым элин мүлкүн тартып алыш үчүн аларды өлтүрүп, жарым элин камап, анан ок катты өтпөй алганда ошо кыйынчылык адамды тың кылат деген жалган ой таратылган. Ошол жалган ойго ушул убакка чейин ишенип жашап келатабыз. Эгерде адамзаттын кайсы тилде болбосун, кыргыз болобу, кытай болобу, орус, инглиш болобу, бүгүнкү күнгө чейин китептери чыгарылып атат десеңер, алардын баары эле сөзсүз түрдө ачкачылыктан өсүп чоңойгон эмес. Орус деп аталган, классик деп аталган жазуучуларынын 90% тың үйлөдөн өсүп чоңойгон. Ленин өзү элдин баарын ошол сөзгө, ошол шартка чөктүрүп, жана ошол сөзгө көндүргөн бийликтин башында турган Ленин өзү аябай жетиштүү тың үйлөдөн жакшынакай окат жеп, жакшынакай мектептерге барып жүрүп өсүп чоңойгон. Башка тилдердегилерди айтпай эле коелу. Элге
кандайдыр бир билими, акыл насааты таанылып жүргөндөрдүн 90% сөзсүз түрдө эле күкүм жеп өсүп чоңоюшкан эмес. Ошон үчүн оорчулук кандайдыр бир серек ойлонуусуна кээ бирөөнүн шарт болушу мүмкүн. Бирок бардыгына эмес. Изилдөөлөр көп. Ачык маалымат менен бөлүшкөн, элди багындырып ошондой жокчулукка ишендирип алган бийлик болбосо, биздикиндей, биздин орус тилдүүлөрдүн бийлигиндей болбосо, анда башка жерлердеги изилдөөлөр далилдеп берген. Жокчулуктан өсүп чоңойгондордун арасынан бирин серин гана баш көтөрө алат. Калгандары ошо кайсы шартта өсүп чоңойсо, ошондой шартты көбөйтүшөт деп. Ошонун мүчөсү, ошонун өкүлү, ошонун көбөйтүүсү болуп чыгышат деп. Бирок жакшылыкты таанып калгандар, алардын арасынан өзүн жоготуп койгондор болот ар кандай себептер менен. Бирок көбүнесе алар өзүнө татыктуу төрөлгөнүнөн таанып калган шартты коргоп, ошондой шартта жашагысы келет. Ошондой шартты көбөйткүсү келет. Эми бүгүнкү күндө кимдин аты бүт адамзатка таанылып келет. Элон Маскпы, же Стив Джобспу, же Цукербергпи. Алар эмне күкүм жеп жүрүптүрбү, же болбосо таштандыны терип чоңоюштурбу? Алар Гарвардтарга өткөнгө эне атасы бир тепкичтерди жасап берген аларга. Андан кийин алар окудубу же чыштап койдубу, же алардан өздөрүнүн окуганы андан да ашып кеттиби? Бирок бизге бүгүн таанылып үлгү болуп турган жана адамзатка эмгегинен үзүрү тийип аткандардын баардыгы тең эле таштандынын тегерегинде өсүп чоңойгон кишилер эмес. Андайлар жок. Стив Джобстун атасы, биологиялык атасы ким экенин көпчүлүк билбейт экен. Мен сураштырсамчы. Сириец болуп. Сириец. Ал сириец америкалык кызды сүйүп калып, аны менен жашап, анан америкалык кыздын боюна бүтүп калса, ал сириец атасы боюңан түшүргүнүң ошондо гана үйлөнө алам. Менин кээ ким билет, диний салтыбы же элдик саатлыбы же кайсы эрежесине таянганын боюңан түшүрбөсөң мен сага үйлөнө албайм деп коюптур. Анан ал кыз боюнан түшүрбөйт дагы, бирок ооруканадан төрөп, ошол жака бирөөгө табыштап, ал жерде табыштоочу жерлери коопсуздугу бийик, ошол жерге тапшырып коюп, карай турган кишилер бар деп тапшырып коюп, анан кийин тиги сириялык жигитине турмушка чыгат экен. Стив Джобсту болсо багып өстүрүп чоңойгондор орто жашаган ошол жергиликтүү ак америкалыктар өстүрүп чоңойтуп, анан бүгүн мына Стив Джобстун мурасы деп чөнтөктөрүбүздө айфондорду көтөрүп жүрөбүз. Ооба, шарт маанилүү. Оор шарт сөзсүз чыңайт деген бул алдоо. Бул ошондой шартка багына бергиле, көнө бергиле, ошентип жашай бергиле деген алдоо. Ар бир адам жакшылыкка умталат. Жакшылыкка умтулган балдардын баары эле биздин балдарыбыз бузулуп кетсин дебейт да. Жакшы шартта жашагандардын арасынан бузулуп кеткендер болуп калышы мүмкүн, бирок көпчүлүгү татыктуу эле жашап кетет. Начар шарттан баш көтөрүлгөндөр болушу мүмкүн, бирок көпчүлүгү жакшы шартты тааныбай, үйрөнө албай, мурдакыдай жашоо орнотуп калышы мүмкүн. Ушул эле суроону мындай башка өңүттө болгондо мындай болот да. Мисалы жакында биздин үйүбүзгө бир аяшыбыз келип айтып калды да. Мен илгери мен кичинекей кезимде атаман акча суралды да, бир жума мурун учун баштачу элем. Ушундай тыйын керек болот деп акырын мындай орусча азыркы мындай СММ тилинде айтканда прогресс кылчумун деп кичинеден баштап. Анын азыр 2 баласы бар, жеткинчек курактагы. Шап эле маңдайыма коюп, атам мага М-банкка мынча которуңуз деп эле жазат дейт да. Ушундай өңүттө суроо берим келет да. Биздин балдарыбыз азыр жокчулук жана күкүм жегенден эмес. Сураган нерсесин биз ата-эне бере беришибиз керекпи? Эки мисалы тең мага жагымсыз. Биринчиси, эгерде бала атасы менен ишеничтүү сүйлөшө албай, коркуп жүрөгү калтырап титиреп жүрсө, мен ал балага боорум ооруйт. Атасынын жаңылыштыктары, тетиги репрессия мезгилинен жуккан жаңылыштыктар. Анан бирок ошонун ордуна мен азыр эми мынтип эле бере берем десе, ал дагы үйрөнө элек, анткени акча кармаганды эми үйрөнүп келе атпайбызбы биз? Акчанын тилин дагы таба элекпиз.
Мен жаңыламбы, жаңылбаймбы, бирок менин кыздарым бардыгы жетиштирүү болуп турган мезгилде дагы акча сурамыктуур оюнчукту момундай жөн эле алам дей берчү эмес. Бардык нерсеге биз сергек ой жүгүрткөндү, талдоо ой жүгүрткөндү жана акыл эстүү күмөн санаганды үйрөнгөнгө аракетибизди жумшабайбыз. Мен дагы, балдарыма дагы, айлана чөйрөмө дагы ошону такай айтып жүрөм. Такай үйрөткөнгө аракет кылам. Биз акчага сыйынбашыбыз керек, акчаны жек көрбөшүбүз керек, бирок акчаны колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Колдонгондо ага момундай мамиле, жоопкерчиликсиз мамиле. Ал дагы чоң жаңылыштык. Ар бир нерсени ичкен жегениңдин бардыгынын чеги болуш керек да. Биз ар бирөөбүз, мен дагы кээде ката кетиребиз, кээде азгырылабыз, кээде бир нерсенин чегин тааныбай ашыкча суукка тийип калабызбы, же болбосо ашыкча кофе ичип коюп, ой, могул акыркы чашкасы ашыкча болуп калды. Кап буга чейин мага кичине көңүлүмдү көтөрүп турду эле, бирок монусу кичине алсырай баштадым кайра тетири деп. Ооба, биз чегин өмүр бою үйрөнөбүз. Аны абсолюттук түрдө үйрөнүп кеткен киши жок. Бирок акча эң маанилүү нерселердин бири. Акчанын тили жана акчаны колдонуу. Анан акыл эстүү күмөн саноо жана сергек талдоо ой жүгүртүү жана акча бул инвестициябы же чыгашабы? Акчаны табыш керекпи же коротуш керекпи? Бул маселелер. Баланс. Мисалы, кээ бир кишилер ушул убакка чейин чоңоюп алып, балдары бар, бирок карс болуп эле жүрө беришет. Эмнеге? Алар кирешеси менен чыгашасын ортосун балансты чоңойсо дагы эсептегенди үйрөнө албай койгондор да. Ар кайсы ак көңүлүнө шылтоолап, же дагы бир турмуштун көйгөйүнө шылтоолап, такай эле чыгашасы көп болуп кетет. Баарыбыз бир шартта жашайбыз. Асман бирдей, күн бирдей. Ошол чыгашаны көбөйтпөй, кирешени көбөйтүп, балансты сактап туруу бул ар бирөөбүздүн колубуздан келе турган нерсе. Мен өсүп чоңойгондо ошол жанагы репрессия болгон оорчулуктарды көргөн эне аталардын колунда өсүп чоңойгонмун. Бирок карс калбаганды үйрөндүм. Турмушумда 1-2 жолу болгондур, бирок негизинен карс албай жашаганды үйрөндүм. Тилекке каршы айлана чөйрөмдөгү мен ишенген кишилер бардыгы ага үйрөнө элек, анан менден карс калып, азыр менин көңүлүмдү оорутуп жүргөндөр дагы бар да. Балага деле эң кичинекей чагынан акчасы үй бүлөдө барбы, азыракпы, маселе анда эмес. Маселе ага кылган акыл эстүү мамилесинде. Акча бул картошканы дагы биз ар кайсы жерге тикпейбиз. Караңгы сарайга тикпейбиз, ташка тикпейбиз, биз жер тандап тигебиз. Алма бак тиксек, сөзсүз түрдө күн бар жерге тигебиз, анан жерин жумшартып, суара турган жерге тигебиз, багабыз, анан кийин түшүмүн күтөбүз. Акча дагы ошондой. Ал жөн эле биздин азгыруубуз, биздин кээ бир кыялдарыбыз, терис кыялдарыбыз анан чыгашабы? Же менин сөзүмдө, менин тилимде чыгаша деген тил сөз жок. Менин акыл эсимде мына чөнтөгүмөн 1 сом чыгарамбы, 5 сом чыгарамбы, 5000 чыгарамбы, ар бир акчаны чыгарганда автоматикалык түрдө бул чыгаша болуп кайрылып келбей кала турган нерсеби, же бул инвестментпи? Мисалы, кофе. Бул инвестментпи же чыгашабы? Эгерде жөн эле чыгаша болсо, мен ала алам кофени. Бирок мен милдеттүү эмесмин муну алганга. Мен иче алам. Бирок мен милдеттүү эмесмин муну ичкенге. Эгерде бул инвестмент болсо, азыр мен бул кофени ичип туруп, мунун аркасынан өзүмө жардам берип, анан кийин көңүлдүү, керектүү маек кура аламбы? Анда бул инвестмент. Мага дагы башка бирөөгө да буйруп калаар бекен, жугуп калаар бекен. А эгерде жөн эле чыгаша болсо, мен канализацияны багам же көбөйтөм деп милдеттүү эмесмин. Ооба, мен иче алам, мен төлөй алам, бирок мен милдеттүү эмесмин да. Анда төлөбөй эле коюш керек, анда ичпей эле коюш керек. Менин тандоом ушунда. Мен балдарды ошого үйрөтөт элем. Ошондо акча көппү, азбы, маселе анда эмес. Маселе ага кылган мамиледе жана ошол акча менен кандай тил табыша аласың? Өзүңө да башкаларга да пайданы көбөйтүппү, же өзүңө дагы башкаларга дагы зыянын көбөйтүппү? Ал тил табышууда, акча менен тил табышууда, акчанын тилин табууда.
Сиз кыздарыңызга берген аз кайра эле тарбия деген сөздү колдонбойн деп кайра бул сөздү чоң рахмат сизге. лексикондон алганга туура келет экен. Чоң рахмат. Кыздарыңызды өстүрүүдө бул жака келе жатып айтып кеттиңиз, бизде бир келишим бар депчи. Ошол келишим жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен кичинекей мен эмес бир 20 жылдан ашып кетти го дейм. 20 жыл 15 жыл мурда эки кызым биригип алып, бирөө азыр 30 тегерегинде, бирөө 20 тегерегинде, ошо бир 15 жыл мурда экөө биригип алып, мага ата бир сөз бар дейт. Анан мен аябай кызыгып, ичимен кубанып, анан кызыгып, баштай бергиле десем, ата дейт, сиз элге таанылып калыптырсыз, анан эл көп сөз кылат экен сиз жөнүндө. Анан ошо элдин сизге кылган сөзү жана мамилеси бизге да мынтип көлөкөө болуп, бизди басмырлатып атат дейт. Биз өзүбүздүн жеке жашообузга кыйнала баштадык жашообузда. Бизге ушундай керексиз кийлигишүү же сөз же мамиле биздин эркиндигибизди чектеп атат. Ата, сиз башка биз жөнүндө эч кимге айтпаңызчы дешти да. Суроо болушу мүмкүн. Кызыккандар көп, бирок сиз биз жөнүндө айтпай эле коюңузчу. Биз өзүбүздүн жашообуз менен өзүбүз жашайлычы. Сиздин көлөкөңүздө куурап калбай деген мааниде. Башка сөздөр, бирок мааниси ушундай болгон. Мен аябай таң калдым. Ойлондум. Түшүндүм. Абдан кубандым. Ошондон бери мен ал келишимге такмын. Көп жилетти, бирок мен такмын ал келишимге. Ал кыздарымдын жана үй бүлөмдүн сырын көп ачпаганга аябай аракет кылам. Колуман келди окшойт. Жаша. Сиз жакында эне балага канат деген долбоорун алкаганда айыл аймактарды кыдырып спикер болдуңуз. Бул долбоорго да сиздин тиешеңиз бар экен. Ушул долбоор жөнүндө эмнени айткыңыз келди? Мүмкүн ошол сиз айтып жүргөн, ошол катышкан кечилерге бара албаган ата энелер бизди көрүп жатса, ошол тууралуу айтып кетесизби? Эне балага канат деген аты деле өзү укмуш сон экен да. Анан ушул эле суроого дагы улай, эмне үчүн азыр ушул темага көп кайрыла баштадыңыз? Менин тиешем аз эле. Көбүнчө Сапаргүл Абдинабиева, анан анын командасындагы 3-4 айым ошолордун эмгеги мунун баардыгын кылганы. Жана жашыруун дөмөрчүлөрү бар экен. Алар деле элге таанылып келаткан АКШ деген ишкерлер, бирок өздөрүнүн атын тааныткысы келбептир. Менин салымым көбүнчө ал жерде дагы башка жерлерде мен күчүмдү кубаттаганга арнап калдым. Мен сөзсүз түрдө эле аралашып кийлигишпей эле, ага да күч керек. Бирок кубаттаганга дагы күч керек экен. Кубаттаганга колдоом ошо кубаттоо аркылуу болсо, аделе менин колуман келе турган жана менин энергиямды ала турган, убактымды ала турган нерсе экен. Мен ошого бурулуп келатам. Ошон үчүн менин салымым азыраак эле кубаттаганым эле болбосо. Эмнеге алар мени чакырып ошо марафон кылып жиберишти, мен араң чыдадым. Алар жаш эмеспи, баары күчтүү. Айымдар болсо да ушунчалык күчтүү экен. Мен тетиги Бишкектен Караколго жеткизип, анан ал жерден 6 саат уктатпай тургузуп алып, тетиги Нарынга алып кетишип, ошентип эле монтип эле чампылың. Бирок элдин астына чыкканда 4-5 саатты сөзсүз түрдө иштетип, баардыгыбызды чогултуп алып. Кыйналдым, ачыгын айттым мен. Артыңардан араң үлгүрдүм мен деп. Ошол кыздар эмнеге ошо күчүн арнашты? Менин оюмча, алар өздөрү эл арасынан суурулуп өсүп чоңоюп, бала кезинен уккан, көргөн каталыктарын тунук тааный башташты дагы. Бүгүнкү күндө эл аралык эң бийик илимдерге ээ болушту баардыгы. Бирөө Сапаргүл өзү баласын төрөөрдөн мурда аябай даярданып, австралиялык дүйнөлүк деңгээлдеги гумандык педагогикага бурулган жакшы окуу жайларын бүтүрүп атайлап, өзүнүн баласына да арнап, башка балдарга да арнап. Нурзада деген кыз ал
Стамбулдан эң жакшы университеттердин биринен психология адистигине ээ болуп, азыр Инстаграмда таанылып атат четинен. Анан башка адистер дагы эл аралык деңгээлде инглиш, түрк, орус, кыргызды эркин сүйлөп, анан мурдакы биз чектелген орус, кыргыз тилинде гана эмес, Сталин идеологиясына сиңирилген гана мамиле жөнүндөгү илимдер эмес, же көбүнчө саясат, идеология, дүйнөлүк деңгээлдеги илимдерге сугарылып, анан ошонун ортосундагы баланстарды таанып, элине кайрып берип атышат. Менин көңүл бурганым деле ошол, биз айылына чөйрөбүздөгү көйгөйлөрдү канчалык түп тамырын түшүнө баштасак, айырмаланганды үйрөнө баштасак, ошончолук жүрөгүбүз, мээбиз дагы кайнап, жүрөгүбүз да оорой баштайт экен дагы. Анан кийин бөлүнбөй койгондор бар экен. Бизди мурда СССР доорунда билдиңби унчукпа деп үйрөтүшчү да. Минтип отуруп беришибиз керек эле да. Жапондорго барып жүрсөм, аларды ар бир бурчунда тааныдыңбы, көрсөт, билдиңби, үйрөт, окудуңбу, окутуп кой деп бүт элин ошентип чакырышат экен да. Кыргыздар азыр өзгөчө оштон көп басылып чыгып атат, бир өлкөнүн тарыхы деп. Финдердин 100 жыл мурдагы болгон финдерди таанытуучу аябай кыскача китеп. Бир өлкөнүн тарыхы деп. Аны Петров деген киши жазыптыр, орусчага бир да жолу которулбаптыр. Түркияда ал 30 жолу которулуп, анан көп элдерде баары окуп чыккан китеп экен. Анын эң негизги маңызы финдердин күчү, шаарлардан билим алып, адистикке ээ болуп калгандар базар күндөрү сайын бизге окшоп тойлоп, канализацияны көбөйтүп, канализациянын тиги эмесин, агымын көбөйтүп эмес, алар ар бир эс алган күндөрү алыскы айылдарга барып, билгенин ошол жердеги алыс жашагандарга көрсөтүп, үйрөтүп, жана кээ бир кызматын ошол жерден көрсөтүп кетет экен да. Кээ бир кызматы менен пайдасын тийгизип кетишет экен. 100 жыл мурда болгон мына салт деген ошол. Биз салтты эмнен айтабыз? Жана кыздарды малды уурдагандай уурдап, күчкө салып, ыйлатып, кордоп, ошону салт деп атап алып турбуз. Финдер болсо 100 жыл мурда шаардан билгенибиз көбүрөөк деп, алысыраак жашагандарга барып, ошол билгенин айтып берип, таанытып, үйрөтүп, анан кийин ал жерден ошол билген кызматын, дарыгер болсо дарысын берип, тиш доктуру болсо барып, тиштерин тазалап, оңдоп, ошентип ар ким өзүнүн пайдасын кыдырып бүт жериндеги элин. Ошон үчүн финдерде алыс жашады деген нерсе бул начар жашады деген менен барабар эмес. Бизде ошондой да. Канчалык шаардан, автобустан, остановкадан алыс болсо, ошончолук начар жашап калышат. Финдерде андай эмес. Финдерде эң алыс жашагандар, кээ бир шаардагы жашагандардан мыкты, же болбосо бир топ эле айырмачылыктары аябай көп көзгө урунбайт. Биздин көзүбүзгө жок дегенде урунбайт. Анткени алардын саясаты ошого бурулган, алыс жашагандарды чектебей, алардын турмуш шартына керектүү нерселерди тең бөлүшүп, тең орнотуп туруу. Же болбосо ар бир шаардагы жашаган киши өзүнүн бош убактысын аларга арнап, кыдырып, ошо билбегендерге же алыста жашагандарга жеткизип, анан да бир кызыктуу нерсеси бар. Аракты кантип бизге орустар финдерди аракеч катары көрсөтөт. Жок, андай эмес алар. Мен ал жерге баргам, көргөм, алар бизден аз ичет. Кыргыздардан аз ичет. Неге дегенде, алар көрсө суу, алкоголь, анан таттуу, мээдеги ошону канаттандыра турган точка 1 деп илгери билип алышыптыр дагы. Анан кийин азгырылганда, эгерде суу жетишпесе, арак ичкиси келип кетет, үйрөнүп алган эркек. Же болбосо таттуу денесине жетишпесе, арактан ошо таттууну тандайт, арактан табат деп, ошон үчүн дагы алкоголь ичкендер болушу мүмкүн деп, алар алыс жашаган таттуусу жетишпеген жерлерге таттууну жеткизип берип турушчу экен. Жетиштүү таттууну жеткизип берген сайын, ал жердеги эркектер алкогольга анчалык көп умтулбай калышыптыр. Анткени суусу жетиштүү болсо, ага үйрөтүшөт экен. Сен алкогольду ичкиң келгенде суу ичип көрсөң, биринчи
алкоголду ичкиси келбей калат экен. Анан таттууну денесине жетиштүү кылып берип турса, алкоголдун кереги жок болуп калат экен. Ошон үчүн тиги кайсы бир себептерден, маданий же дин себептерден Дубай болобу, Түркия болобу, арак ичпеген эркектерди карасаңар, биздин үйлөрдөгү балдардан дагы көп таттууну жеп, балдарынан талашып десерт жеген эркектер ошол тиги кайсы бир маданий дин себептерден алкоголь ичпеген жерлерде. Анткени таттуу ар бир адамга керек экен, эркекке дагы керек экен. Бизде болсо эсептелет таттуу балдардын оокаты же аялдардын оокаты деп, эркектердики эмес деп. Анткени мурдакы эркектер алкоголь аркылуу денесине толтурчу экен ал керектүү нерсени. Бүгүн азыр мына намаз окуган арак ичпейбиз деген эркектер деле балдар менен талашып десерт жеп калышпадыбы? Себеби ошол экен. Ошентип ал китепте кызыктуу нерселер көп. Мен бардыгын эле сунуштайм азыр. Сөзсүз түрдө ошо эски китептерди окуй бериш керек деген үгүтүм жок. Бирок Финдин тажрыйбасы 100 жылдык мурда болгон тажрыйба кандайдыр бир насаат бериши мүмкүн биздин элибизге. Сиздин футболкаңыз жөнүндө сөз кылсак, келгенде эле улам айтып аттыңыз, мен могу жерим көрүнүш керек деп. Биринчиден бүгүнкү мындан ары бара турган жерлериме, тоо арасына жакындап бара турган жерлериме ыңгайлаштырылып кийгем. Экинчиден ойма кетти, бул сиздин чакырган талкууга кошумча болуп да калат экен деп, анан ошон үчүн жарым-жартылай тамашачың кылып муну таанытып көрсөтүп эле коеюн дегеним. Бул ошол кыздарымдын бирөөнүсүнүн 10 жыл мурда берген белеги. Окуп аткан жеринен ала келип мага белек кылган. Ал жерлерде ушинтип окуучулар энетасын сагынганда ушундай кийимдерди арнап ала келишет экен, беришет экен. Бул дүйнөдөгү эң мыкты ата деп жазуусу бар экен. Эми ар бир эле муну кийгендер сөзсүз түрдө дүйнөнүн эң мыктылары эмес, бирок өз кызыңан, өз балаңан арналып келген буюм катары сөзсүз түрдө өзүңдү жылуу сезесиң. Жылуу, ыңгайлуу сезесиң мындай нерседен. Бул алардын ортосундагы болгон мамилеси жөнүндө. Мисалы биздин тилибизде мындай нерселер аз да. Биз уялчакпызбы же биз татыктуу эмеспизби? Же биздин ошол адамгерчилик деген түшүнүгүбүз бузулуп калгандан биз мындай нерселерди дале үйрөнө албай уялгансып, бирок мүмкүн татыктуу эместирбиз ошондой мамилеге. Мүмкүн ушундай жылуу, жумшак, мээримдүүлүк ортобузда орнолбой жүргөндүр. Ойлонсок болот. Мен ойлонуп жүрөм. Жакшы. Сиз менен талкуулоо аябай кызыктуу, ары кызыктуу, ийне мындай аябай терең темада көп убакыт ала тургандай экен. Биздин көрүүчүлөргө ушу балдарды өстүрүүдөгү кандай китептерди сунуштайсыз ата энелерге? Ошолорду көбүнчө сурашат бизден. Сиздин сунуштарыңызды айтсаңыз. Эми өзүмдүн балдарым өсүп чоңоюп кеткенден кийин анчалык терип окубай калдым мен азыр. Мен ал сунуштарды жаш муундун ошол эле Нурзададан, Нурбаева, ошол эле Сапаргүл Абдинабиевадан, ушу жаш муундун өкүлдөрүнөн же болбосо дагы бир адистер көбөйүп келатат азыр. Монтессори мектептерин кыргыз тилинде, башка тилдерде орноткондор, бала бакчаларды орноткон Калмакиева деген дагы бир курбусу бар экен ушул чөйрөнүн. Ошол адистер өзгөчө ушу Калмакиева атайын профессионалдык түрдө Элиза тааный турбайсыңар. Ошо Элиза Калмакиева атайын мектеп орнотуп, мектебин иштетип аткан кишилер. Менин кеңешим мындай. Биз баштапкы түрдө, мен презентациямда бар эле атайын бала бакчада иштегендерге жана энеталарга арналган. Биз баштапкы түрдө Янош Корчак, Мария Монтессори, Элайс Мюллер деген ошол 70 жыл мурда аты чыккан гуманисттер, эмгегин балдарга арнаган, ошолордун мурастары,
орысча, кыргызчасы которулганын көрө элекмин, бирок орусчасы бар. Инглиш тилинде эң толук, эң жакшы, бирок инглишти билбей орусчасын билгендер заповеди деп эле, анан заповеди Яноша Корчака деп киргизсе, он сүйлөм чыгат, мындай бир баракта эле. Менин турмушумду ошол төңкөргөн башында. Bir кайсы бир 15-20 жыл, 15 жыл мурда. Андан кейін мен өзім таптым, Мария Монтессоринин да ошондой заповеди деген 2-3 барактагы сүйлөмдөрү бар экен, азыр эле 20 чакты мурасы бар экен. Укмуш да, укмуш. Мен кыргыз энелерге көрсөтсөм, мына бул кайсын эки сүйлөмдүн, эки биздин балага кылган мамилебиздин кайсынысы тескери десем, алар биз көнүп колдонуп жүргөн мына моунусу тескери деп көрсөтүшөт. А бул болсо жүрөгүңүзгө жагабы? Акылыбызга дагы жүрөгүбүзгө да ушул жагат дейт. Ал болсо ошол Янош Корчак менен Мария Монтессори, Элайс Мюллердин сөздөрү да. Элайс Мюллердики узагыраак, бирок эң керектүү. Ар бир энета, ар бир бала менен иштейм деген киши сөзсүз ушул үчөөнүн заповеди деген кыргызча мурасы десек туура эле болобу? Ошо заповеди дегенди орусчасынан таап алып, ал бир барак, 20 барак, бир барак, 4-5 барак, анан дагы бир 5 барак. Ушул бир 10 чакты баракты эле окуп коюшубуз керек, бирок терең ойлонуп, улам окуп, мен кескесте бир жылда бир окуп турам ушуларды. Сөзсүз окуп турсак, биз өзүбүз эле табат экенбиз. Акылыбызга түшүнүктүү жана жүрөгүбүзгө жагымдуусын. Анын баары тигилер 70 жыл мурда эле айтып келатыптыр. А биздин көнүмүштүүбүз бул НКВДнын үйрөтмөсү. Анан биз жанагы мурда айтылгандай, атасы деле бирок көбүнчө энеси жүрөгү сыздаса дагы, бирок баланы кыйнаганды жакшы көрөт экенбиз да. Жүрөгү сыздайт, бирок баланы кыйнап коет экенбиз да. Эмне кереги бар? Неге биз адамгерчиликтүү жашай албайбыз? Төрөлгөн бала менен адамгерчиликтүү тил табышып, баягы толук бойдон сүйгөн, сүйүү үчүн арналгандан кийин сүйүп эле өстүрүп чоңойто албайбызбы? Жакшылыктын баарын арнап жеткизип, сөзсүз кыйнаппы НКВД үйрөткөндөй. Ошондон баш тартышыбыз керек. Жаңы үйлөнгөн жубайлар арасында кызыктырган бир суроо болот экен. Кандай үй бүлөлүк салтыңыз бар деп кызыгышат экен да. Ошону өзүнүн үй бүлөсүндө бекемдеш үчүн, салт катары кармап калыш үчүн өзүңүздүн үй бүлөңүздөгү салттардын бирин айта кетесизби? Салтты барбы жокпу, мүмкүн салтка айланып келе аткандыр, бирок мен үчүн ал салтпы же жаңы үйрөнүп келаткан мамилемби? Мен айта элек дагы бир ойду айта кетейин анда. Салт дейсиңерби, же болбосо дагы бири-бирибизден үйрөнө турган нерсеби? Кулдардын санын эмес, өзүн тапкан жана лидерлерге айлана тургандардын санын көбөйтөбүз десек, кыз эркек деп айырмалабай, биз биринчи ирет үйдөн ойноп атканда сөзсүз түрдө эле кичүүгө күч колдонуп жыгып коюу эмес, аны көбүрөөк энеталар билет окшойт, кээде жыгылып берип коюшат окшойт. Бирок бизде бир үйрөнө албай жүргөн нерсе бар. Биз сөзсүз түрдө сөзгө жыга беребиз да. Биз оңдой беребиз. Жок, жаңылыш, сен жаңылдың, андай эмес, туура эмес деп энетасы сөзсүз түрдө билгени менен оңдоп коет да. Кээде бала жаңылышы мүмкүн. Ошол жаңылганына карабай, оңдобой, унчукпай коюу, жеңилип берип эмес, жөн эле унчукпай коюу, бул баланын намысын тебелеп тепсебей, өзүнүн дагы изденип таап, бирок ар бир учурда эле бирөөгө жеңиле бербегенге шарт да. Анткени биз улам оңдоп, улам канчалык авторитеттүү, билимдүү, күчтүү, даражалуу энетасы болсо, ошол көбүрөөк оңдойт да. Оңдогонго көнүп калган бала өсүп чоңойгондо сөзсүз түрдө эки жагын карап, бирөөнүн гана сөзүн, бирөөнүн гана оңдоосун күтүп калат да. Өзүнүн сөзүн коргой албай калат. Уланта албай калат.
сөз эркиндигин, өзүнүн оюн, өзүнүн салымын кошуп бере албай калат. Унчукпай, эмтигилер чечпеди, эмтигил айтканын кылабыз да деп калат. Ошон үчүн үй бүлөдөн башталат бардык нерсе. Бардык нерсе үй бүлөдөн. Жаңылдыбы, жаңылбадыбы, талкуу уланып келип, бирок сөзсүз түрдө багындыруу, жыгуу, баш ийдирүү жана оңдоо эмес, а суроо аркылуу, кошумча суроо берип, кызыгып, энетасы билип турса дагы кызыгымыш болуп, суроо берип, анын табылгасын көбөйтүүгө шарт болуп беришибиз керек да. Мына ошондо намысы корголот. Жакшы. Аябай сонун. Салт боюнча деп ушун эметип кеттиңиз окшойт. Салтка мындай. Бул ар бир учурда балдар менен сүйлөшкөн учурубуздагы салт дейсиңерби, жолусу көнмүштүү адат дейсиңерби, жолусу жаңы биздин баардыгыбыз макул болгон келечекке керектеле турган маданиятыбыз дейсиңерби, ошондой болуп кетсин. Мисалы, ошол өзүңүздүн үй бүлөңүздө колдонуп келген көнүмүш адаттардын бирин да мисалы айта кетсең, мисалы эмелерде бар, мисалы эки кыздарыңыздын туулган күнүндө сөзсүз түрдө апасына белек тартуулап, ушундай сымал мүмкүн эстеп кетесиз. Мүмкүн кийин эстеп кетем, бирок азыр эстелбей койдум. Анан мүмкүн ошондой туруктуу, өтө туруктуу салттардын жоктугу да биздин салттыр. Ошол сизге көнүмүш адат болгон үчүн бизге мисалы ал үчүн мен эстелбедим. Анткени ар бир учурда стандарттуу эмес мамилеге же нерселерге үйрөнүп келатабыз да. Мен өзүнөн өзү өзгөрүлбөгөн нерсени өтө көп жакшы көрбөйм. Бардык нерсе андан да жакшы болушу мүмкүн да. Мисалы, жапондордон үйрөнүп келген маны. Биз кээде жана өтө көп азыр көп угуучулар дароо түшүнбөй, жактырбай, сезгене түшүшү мүмкүн. Биз ушу менталитет, маданият, салт деген сөздөргө өтө багынабыз да. А жапондор болсо, жапондордун университеттери, алар биздин дагы студенттерге ушинтип үйрөтөт экен. Маданият, салт, менталитет деген нерсе бул бийликти кармагандардын ыкмасы, ал туткун дейт. Ошого түртүп салып туруп, анан жакшылыкка умтулбай, өзгөрүүнү күтпөй, ошол кытчылып туруп калганга идеология дейт да, пропаганда. Жапондор болсо, бардык нерсе өзгөрүлүш керек. Бардык нерсе мындан да жакшы болушу мүмкүн. Буюм болобу, турган жери болобу, же жасалганы болобу, же табылганы болобу, же ой жүгүртүү, же мамилеби. Бардык нерсе жакшы жакка өзгөрүлүшү мүмкүн. Маселе дүйнө жүзүнөн ошол мындан жакшысын таптыкпы, түшүндүкпү, үйрөндүкпү деп алар аскери болобу, экономикасы болобу, илими болобу, менеджменти болобу, бардык нерсени кайзен деген сөз, жапондун тилинде кайзен деген сөз, бул ар бир нерсени улам туруп жаңылатып, жакшыртып турсак болот. 24 саат ар бир жапон ошону ойлонот да. Ошон үчүн биз таң калат эмеспизби? Теги таштандысы жок, улам тазалап турушат. Жапондордун тазалаганын көрсөңөр жүдөп кетесиңер. Анткени алар улам тазалап атып жүдөп салат да. Анын баардыгы анткени муну улам жакшыртып турса болот. Улам таза кылып турса болот. Улам жаңысын тапса болот деп алар бүт дүйнөдөн үйрөнөт экен. Өзүнүкүн гана эмес, биз билебиз ушундай эле боло берсин деп. Алдоордон өтүшүптүр. Ал дагы болгон. Бирок алдоордон өтүп, анан кийин башкалардын жакшылыктарын үйрөнгөнгө такай жер кыдырышат дагы, анан ар бир жакшы нерсени терип келе беришет, үйрөнүп келе беришет. Анан ошо жакшы нерсени таап келүү, үйрөнүп келүүнү салтка айландырышкан. Туруп калган нерсени карманууну салт дешпейт экен. Алардын салты бүгүн кайзен. Ал күнүнө секунд сайын ошо муну кантип жакшыртып койсо болот. Муну кантип жакшыртып койсо болот. Муну дагы башкача кантип жакшыртса болот. Тигини. Мамилебизди кантип жакшыртса болот. Ошол жакшыртуунун жолун 24 саат фокуста карманып, керек болсо башкалардан улам үйрөнүп, мына ошол салт менен салт жөн эле бирдемени эскини, жок сен тешилип калган көлөчтүн ордуна жаңы көлөч кийгиң келет, бирок көлөчтү гана кийгиң келет деген кармангандар бар да.
Анан бирок ошол көлөштү кийгиле дегендердин арасынан азыр карасам, алар көпчүлүгү баары тең эле Nike кийип чуркап жүрүшөт го. Тиги ISIS болобу, киминиси болот, тияктагы алыскы эң радикалдуу дегендер тиги бут кийимдерин карасаңар, алар тиги америкалык солдерлердин, аскерлердин бут кийимдерине окшош, же болбосо Nike, Adidas'тарга окшош бут кийимдерин байкагыла. Анткени жанын сакташ үчүн көрсө эң керектүү, эң жеңил, эң ыңгайлуу бут кийимдерди кийишет экен алар делечи. Анан бирок башкаларга көлөштү таңуулай беришет экен да. Ошон үчүн биз кээ бир сүйлөгөн сөз менен, үгүттөгөн сөз менен өздөрүнүн жанын кандай сакташат, ошого көңүл буралы да. Дагы бир мисалды айтып жүрөм, эгерде көңүлүңүздү бурсаңыз. Бул ошол эле кээ бирөөлөр салттуу же менталитеттүү деп мындай бурчка такап менин тилимде жана менин менталитетимде деп такагандар көчөгө чыгып машина мингенде кайсы машина минет дейсиз? Nissan, Toyota, Mercedes, alt etigi жамандаган жерлеринен чыккан машина. Чуркаш үчүн, чуркагандан ашып кетиш үчүн алар ошол Mercedesтерди, Toyotаларды минет экен дагы, анан жолго түшкөндө ошолор ойлоп тапкан жолго түшөт экен дагы, анан эрежелерин карманганда дүйнө жүзүндө, бүт дүйнө жүзүндө бул жер планетасында бир эле эреже жол жүрүү боюнча. Кайсы жерге барбасаңыз, тиги Кабулга барасызбы, Берлинге барасызбы, Бишкекке келесизби, бардык жерде бир эреже. Анан ошо машинени айдаганда алардын колунан келген нерсени айдайт экенбиз, ошол эрежени карманат экенбиз. Анан машинеден түшкөндө эле жок бөлөк эми сен менин менталитетиме баш ийесиң деп бөлөт экенбиз. Өзгөчө эң жакшысы самолет. Самолетко түшкөндө алысыраак жерлерге барганда ошол эле тиги ким дейсиңер, кайсы радикал дейсиңер, кайсы тигил башка бир айырмаланган маданиятын таңуулагандар дейсиңер. Алардын баары чогулуп туруп тиги самолетко түшкөндө эки эле самолет бар азыр ишеничтүү. Бул Airbus менен Boeing. Airbus менен Boeing'ти ким чыгарды? Ошол жамандап койгон жерлерибиздегилер ошолордун илими жетиптир. Анан кийин Airbus'ту айдагандар бүт жер жүзүнөн болот. Анын ичинде жана пилот экипаж деп коебуз го. Алар командирлер арабы да бар, Кытайы да бар, орусу да бар, американ да бар, европеян да бар. Бирок сүйлөгөн тилдери бир, инглиш. Жана алардын да эрежеси бар. Самолеттер эрежесиз учпайт. Бир гана эреже бар. Жер планетасынын үстүндө бир эле эреже бар. Ошол бир эреже менен учкан инглиш тилде сүйлөгөн экипажга жаныбызды берет экенбиз да, ошол Boeing Airbus'ка түшөт экенбиз. Анан кийин эле аэропорттон бери түшкөндө Nissan Toyotаларга түшөт экенбиз. Анан Nissan Toyotадан ылдый түшкөндө эле анан бөлүнөт экенбиз. Эми менин күчүм жетет, эми менин менталитетиме бурулуңуз деп. Бирок жан сактап алыс жерлерге өзүбүздүн жаныбызды бергенибиз ал ошо Toyota, Nissan менен Airbus менен Boeing. Биз мүмкүн элибизди гана алдаганга күчүбүз жетип, башка дүйнөлүк деңгээлдеги нерселерге күчүбүз болмоктур билимибиз жетпей жүргөндүр. Бирок багынат экенбиз да, ошондой жерге келгенде багынып Airbus'ка, Boeing'ке түшүп берет экенбиз. Анан бери жакка келгенде жок, эми күчүм жетет, бурул, эми менин менталитетиме багынасың деп бөлө баштайт экенбиз. Баягы кыргыздардын көпчүлүгү айылдан малды кесүүгө кошуп берет эмеспи? Анан кайра кечинде тосуп алып туруп, анан бөлөк деп койсок мал келип туруп башын тосуп берет эмеспи, байлатып. Ошол сыяктуу да, мен ошол жана малга окшоштурам кээ бир менталитетке багынгандардычы. Менталитет бир гана болуш керек. Окуу жана билим, жана илим, жана анын аркасынан атаандаштуулугуң дүйнөлүк деңгээлде сенин акылыңан келген нерселерди башкаларга сата аласыңбы? Башка өлкөлөрдөгү, башка жерлердегилерге сата аласыңбы? Мына ошонун менен атаандаш. Тиги өзүңөн кичүүлөрдү багындырып алып, бурчка отургузуп коюп менталитет деп тепкилегениң алсыздык го дейм. Ал ошо улуттук эскирип калган багынуу түшүнүктөрүбүздүн бири. Алсыздык. Эми ата энелерге болгон эгер кайрылууңуз бар болсо, мүмкүн дагы айта турган ата энелерге кайрылуу. Кээ бир үй-бүлөлөрдө бар нерсе, бирок бардыгында эмес. Биринчиси, балам үчүн эмес деген эркекти жолуктура элекмин, эне болмоктугур. Бирок
баланын бактысы энесинин көзүнөн чагылат. Канчалык күлүп жайнап келбесин бала, эгерде атасынан капаланта турган сөз же мамиле көрүп үңрөйүп отурган энесинин көзүн көргөндө бала да чөгөт ошо жерден. Чүнчүйт. Ошон үчүн мен өзгөчө бардык эркектерге ушул нерсени угуп ойлонуп калалычы деген бир сунушум. Бала деп ойлосок, анда биринчи ирет баланын энеси чүңчүбөгүдөй мамиле кылышыбыз керек экен. Ал биздин элибизде кээ бирөөнүн арасында бар, бирок бардыгыбызда эмес. Жана кээ бир элдер муну улуттук салт деп, балуулук деп илгерки замандардан бери үйрөнүп келатышыптыр. Бизде бул өтө тараган мамиле эмес. Эң биринчи ирет баланы төрөгөн энесин коргосок, анда ошол баланы коргогон болобуз натыйжасында. Себебин тааный билели. Эми андан кийинкиси ар бир жакыныбызды, балабызды, күйөөбүздү же аялыбызды, эне атабызды эртең менен ойгондо баарын бир сыйра, бир жылуу сөз менен жана бир кучактоо, бир бетинен өп күтүп алуу, жана кечинде иштерден алыстан келгенде баардыгын бир сыйра калп эле эмес, кысып нерв менен бөлүшүү эмес, стресс менен бөлүшүү эмес, жылуу сезим менен, жумшак мамиле менен сезип кучактап чыгуу, бул биздин адатыбыз болсо. Негизгиси биз баланын тарабында болуу, баланы түшүнүү дегенде, биз алыстан келгенибизде балага баардыгын чыдап коюп, 5-15 мүнөт толук бойдон ошо баланын көңүлү менен болуп, угуп коюу, бул ар бир ата эненин адат эмес экен, бирок болуш керек эле. Жана энеси болобу, атасы болобу, күйөөсү болобу, аялы болобу, балдардын көзүнчө бири-бирине жылуу мамилени көбүрөөк үлгү катары калтырып үйрөтүп, көргөзүп, баланын көзүнчө жылуу мамиледен уялып, анан орой же кырс мамилени үлгү катары көрсөтүп койсок, бул жалган дүйнө. Менин оюмча, бейиштей болгон мамилени куруу мүмкүн. Ал ошо орой кырс мамиленин ордуна жылуу мамиле жана жылуу сөз жана бири-бирин түшүнгөнгө аракет кылган сөздөр биринчи ирет атасы аялына, аялы атасына жана улуулар кичүүлөргө ошону жуктурат. Анан деги эле бала эгерде үй бүлөсүнөн капа кайгы көрбөй өсүп чоңойсо, ал кийин жаңылышы мүмкүн, жаңылышсыз болбойт. Бирок баары бир суурулуп чыгып туруп, ошондой гумандуу, тынч атмосфераны издеп, өзүнө татыктуу күйөө, аял, курбу таба алат. Канчалык ошо тынч мамилеге, адамгерчиликтүү мамилеге көнүп калган балдарыбыздын саны көбөйгөн сайын, алар ошондой коомчулукту орнотот. Жок, эгерде орой мамилени көрсөтүп же орой мамиленин үлгүсүн жуктуруп алса, алар ошо орой мамиленин чөйрөсүн орнотот. Алар акыры башка элдерге утулуп багынып жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн менин тилегим бардыгы бири-бирибизге кылган мамилебизде өзгөчө балдарыбызга, өзгөчө бизден алы күчү азыраак кыздарга, аялдарга, кичүүлөргө, бизге баш ийгендерге кылган мамилебизден башталат деп мен түшүндүм. Турмушумду өзгөрткөнүмө көп жыл болду. Мен дагы совет системанын продуктусу болгом. Мен дагы пионер, комсомол, коммунист болуп, аскери офицер болуп өсүп чоңойгом. Мени жаңы совет адамы, жаңы совет командири кылып өстүрүшкөн. Бирок бир жерден алар мага жылжык калтырышыптыр. Мен адамгерчилигим
жок болуп кетпей, кайра кыргыздын нукура адамкерчилигин таанып, аны менен бирге адамзаттык гуманизм деген нерсе дүйнө жүзүн утуу эле келатат. Нобель лауреаттары ошол жерден өсүп чоңоюп, же болбосо ошол жерден кыргыз болобу, орус болобу, ошол жерге барганда анын Нобель лауреаттыгына жете алат экен. 1100 Нобель лауреаттардын ичинен 900-сү ошол биздин жанагы билимдин аркасынан деген, же болбосо булчуң менен гана эмес, акыл менен иштей алам деген кыргыздар качып кетип аткан жерлерден экен. Тилекке каршы биз уялабыз. Американы жаман деп койсо, Американы жамандаш бизге адат болуп калды. Бирок жок, Америкадан үйрөнө турган нерсе бар. Бирок бизден дагы Америкага окшош нерселердин санын көбөйтсөк, биздин дагы турмушубуз жаңыланат экен. Могул сааттай, могул телефондой, могул камерадай, моундай коворкингтер ошол жактан ойлонуп чыгарылып, биз дагы үйрөнүп алсак, биз деле турмушубузду жакшыртып алат экенбиз. Бирок мындай нерселерди жаратыш үчүн биринчи ирет биз бири-бирибизге кылган мамилебизди оңдошубуз керек. Түпкү Кыргыздын адамкерчилиги менен адамзаттын гумандуулугу жана адамга кылган мамилесин үйрөнүп, ошону биз бири-бирибизге орнотуп алсак, мына ошону менен утуп чыгабыз, жеңилбейбиз, багынбайбыз. Сиздин сөзүңүздөн аябай көп кырдуу маалыматтарды алдым. Өзүм ишкерлик жагында дагы мындай информация толуп кеттим. Аябай жакшы маек болду. Рахмат сиздерге рахмат. Бүт командаңарга рахмат. Салымыңарга рахмат, аракетиңерге рахмат.